Көп адамдын жүрөгүндө тынчсыздануу, ушул депрессия деп айтып коебуз, ушул сыяктуу көйгөйлөр бар. Ошол бизнесмени деле, ийгиликтүү адам деле, жөнөкөй адам деле ошол жүрөктүн тынчтыгын каалайт экен да. А сиз кантип ушул психология тармагына келип калдыңыз? Жана женский психологияны изилдеп баштадым да. Өзүм депрессияга түштүм да ужечи. Же Куран туура эмес, же сен туура эмессиң деп атам да. Психология исламга кандай дал келбейт. Ислам баалуулуктарына келсек, анан кантип чыгабыз ошол депрессия дегенде, Денис аке мындай болуп атат да. Ушуну жакшы айттыңыз. Азыр жакшы суроо берди. Мусулман адам психологко кайрылыш керекпи? Родной, успокойся. Биякта сенин политик болгонуң, бизнесмен болгонуң кереги жок. Ошол страданиянын бир дарызы ошол жоопкерчилик деп атам да. Дайыма дейт, ар бир сеанста дейт акча төлөй берип чарчадым дейт. Убагында раматылык чубак ажы мен ошондой кылбайм деп аткан да. Бактылуулук бул бир гана жүрөгүбүздө, динде Алла Тааланы табуу. Мынадан нумерология, болсом суицид дегендерди кандай түшүнсө болот. Без сомнения рекомендация кыла турган 2 китеп бар. Нурсултандын аялы идеальный болуп атпайбы? Анан 2 правиланы эле сакташ керек болду. Сабырлыганды үйрөнүш керек болду. Аллах субханала тааля адамды эки нерседен жараткан экен. Бул биздин денебиз жана биздин рухубуз. Анан денебиз кандай азыкка муктаж болгон болсо, рухубуз да ошондой азыкка муктаж. Анан Куранда Аллах субханала тааля мындай деп айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аля бизикриллахи татмаин кулуб. Силер дин гана менен ошол рухтун азыгын, тынчтыгын табат экенсиңер. Алла Тааланы эстөө менен, зикир кылуу менен гана жүрөктөрүбүз тынчтык табат деген маанидеги аят абдан сонун. Дал ошондой эле мына азыркы заманыбыздын жалпысынан биздин мамлекетибизде көптөгөн жарандар бар, тааныштарыбыз да болот. Ушул көп адамдын жүрөгүндө тынчсыздануу, ушул депрессия деп айтып коебуз, ушул сыяктуу көйгөйлөр бар. Албетте бүгүн да коногубуз бул психолог Данияр Чормошов мырза. Буюрса бул теманы ушул канткенде адам жүрөгүнөн тынчтык табылат, негизинен ушул диний көз караш менен психология кандай, ошонун баарын буюрса сиздерге кенен ачып бергенге аракет кылабыз. Ал эми албетте бүгүн көрсөтүүбүздүн дагы колдоочулары, биздин досторубуз бул Тоолор бренди. Кыргызстандын бир улуттук баалуулуктарын өзүнө камтыган мыкты Тоолор бренди. Буюрса сиздерге ыраазычылык билдиребиз жана бисмилля бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. Данияр байке, студиябызга кош келиңиз. Сиздин айтып атсаңыз бир байке менен сүйлөшүп кетип атып, анан эстеп атам да, бир байке менен сүйлөшкөнүм чагы. Суроо берип атам да. Возрастта байке, сиз социализмди көрдүңүз, анан коммунизмди көрдүңүз, капитализмди көрдүңүз, кайсыл система жакшы экен десем, мени карап туруп, Данияр, покоизм жакшы экен дейт да. Анан ошол орусча айтканда покой деген сөздөн анан биздин бир максат койгондон кийин, ийгиликке жетебиз деп цель койгондон кийин, жеткенден кийин деле жүрөктөрү мындай тынчып айтат да. Анан ошол бизнесмени деле, ийгиликтүү адам деле, жөнөкөй адам деле ошол жүрөктүн тынчтыгын каалайт экен да. Анан айткандай аябай күлүп атам. Ошону адам жүрөгүнө тынчтык келбесе, ошол тапканы деле, алганы деле ыраазы боло албайт да баары бир. Ошол нерсеге кантип эми жетиш керек да. Себеби мындай чындап айтканда, дүйнөдө эң биринчи орунда турган оору менимче ошол да. Депрессия, ошол тынчтыгы жок болуп, ички дүйнөдө ар түрдүү ар кандай көйгөйлөр, маселелерди мындай кантип ошол нерседен өтөм. Себеби дегенде азыр улуусу деле, кичүүсү деле, байы деле, бай эмеси деле, аялы деле, эркеги деле эңсеп атканы эң негизгиси ошол да. Бактылуулук. Үйлөнгөндөн кийин же болбосо машина алгандан кийин же бизнесин ачкандан кийин же бизнеси бир какой-то бир деңгээлге чыккандан кийин деле мындай тынчтана албай атат да. Анан ошон үчүн ушул нерсени үйрөнүп, билип алган бул зарыл иштердин бири. Анан жана психологияда айтып коет да, жана психа бул адамдын душасы, логос бул наука. Анан өзүбүздүн жан дүйнөбүз боюнча илим да, психологиянын. Арабча айтканда жана илмүн нафс деп коет, нафс жөнүндөгү илим да. Буну биле болуш керек да. Анан бул оңой эле. Бул жөнөкөй эле. Себеби дегенде биз 90-жылдарда
юридический вопростор боюнча слабый экенибизди билип анан юридический вопросторду үйрөнүп алдык. Андан кийин экономический вопростон слабый экенибизди билип экономический вопросторду үйрөнүп алдык. Азыр программированияны эмне кылып атат, үйрөнүп атат, анан менеджер деп кетип атат да. Ошол сыяктуу эле буну деле мындай базовый көп адамдар билип алса элге эле жакшы болуп калат да. А сиз кантип ушул психология тармагына келип калдыңыз? Мен биринчиден туура жооп ушундай болот. Аллах таалам насип кылып, анан ушул илимди буйруп калды, келип калды депчи. Анан историясын айтсак, мен баягы үйлөнгөндө жана женский психологияны изилдеп баштадым да. Үйдөгү келинчегим менен проблема болуп, женский психологияны мужчина с Марса, женщина с Венеры деп Джон Грейдин системасын окуп, анан кийин аял менен маселе бүттү, Кудайга шүгүр. Анан балалуу болуп калдым. Балам бир 5ке чыкканда тиги директор чакырат, тиги детский психологко барып койгула депчи. Эмне болду десем, ушундай болот. Жок, нормально эле, жөн эле барып койгулачы депчи. Бардым, балам алып алып детский психологко частный. Анан ал менен 1 саат сүйлөшүп отурдум. Балам менен биринчи сүйлөштү, анан мен менен сүйлөштү. Андан кийин детский психологияны окуй баштадым да. Кыскача айтсам, балаңарга признание керек экен, ошол признанияны эмне бергиле дейт да. Анан мисалы үчүн дейт, балаңар бир ишти кылса дейт, анан ошого мактап койгула дейт, анан эме болот дейт. Анан ишти мындай результатын чыгаргандан кийин дейт да. Анан бир күнү үйгө келсем, аялым тамак жазып атат, берки балам, экинчи балам ойноп атат. Анан карындашым болсо өзүнүн иши менен компьютерде иштеп атат. Анан балам болсо залда жана легону чоң кылып салып коюптур, жана үй кылыпчы. Анан өзү отурат да, грустный болупчу. Мен үйгө кирип келип эле, мына укмуш легого сонун кылып замок салып койду го, ким салды десем, тура калып мен дейт да. Анан аябай ошондо дагы ишендим да, баягы признание бериш керек экен балага депчи. Бир ишти кылгандан кийин, результат кылгандан кийин. Анан ошо детский психологияны окуп баштадым да, женский психологияны. Андан кийин 2017-жылы 33 жашта өзүм депрессияга түштүм да ужечи. Өзүм депрессияга түшкөндө баягы 33-кө чыгып алып, мындай кылып аткан ишиме ыраазы болбой, өзүмө ыраазы болбой, мындай Неге жеттим, жеткен жокмун. Неге жеттим деп өзүмө суроолорду берип атам да. Анан Каси мечиттен туруп алып суроо берип атам. Анда жана плакаттар сатып аткам. Жана гольфтер менен барып плакаттар сатып атам да, мына плакаттар 40 сомдон турат. Анан жана дават плакат алгыла депчи. Кухняга илип койсоңор, аялыңарга дават кылат, залга илип койсоңор, меймандарга дават кылат, детскийге илип койсоңор балдарыңарга дават кылат деп ал плакатты 10 сомдон алып, анан 40 сомдон сатчым да. Анан ошол плакатты сатып атып, анан өзүмө вопрос бердим да, Данияр, эмне кылып атасың депчи. Плакат сатып атам. Канча табып атасың? Мынча табып атам. Анан дагы канча плакат сатасың деп атам да, канчага чейин? 40 жашка чейин сатам деп атам да. Анан 40 жашта элдер эмне дейт деп атам. Бир ак чачып бирөө плакат сатып атыптыр деп айтат депчи. Ошол эле эмесичи. Аялың дейт, аялым менен окат кылып атыптыр да дейт да депчи. Балаң эмне дейт десем, балам 14-кө чыгып калат, анан кийин мени көргөндө качып өтөт дедим да, классташтарым мененчи. Кой, атам көрүп эле койсунчу классташтарым депчи. Анан ошол жерде аябай намыска тийди да. То есть ошол вопросторду өзүмө мындай 7 жылга вперед бердим да. 7 жылдан кийин өзүмө нааразы болуп атам да, ошо кылган ишимечи. Анан кийин айтып атам да, Данияр, сен намаз окуйсуңбу? Намаз окуйм. Орозо кармайсыңбы? Орозо кармайм. Садака берип атасыңбы? Садака. Эмне жашооң мындай эме деп атам да, мындай. Кыжалат мындай. Же Куран туура эмес, же сен туура эмессиң деп атам да. Анан айтып атам да, Куран туура эмес болушу мүмкүн эмес деп атам да. Алланын сөзү, адам мындай туура эмес деген шек жок деп атам да. Ал абсолютный туура деп атам да. Вот сенде кеп бар дедим да. Анда адам жөнүндө эмне? Общий психологияны окуйм да, анан кийин ошол жерден плакаттар салдым да, үйгө бардым да, бир ай депрессия болуп жаттым да. Мурунку ишти кылгым келбейт, жаңы ишти билбейм да эмне кылам. Баштай албайсыз, кантип баштайсыз? Мурункуну кылгым келбейт, жаңы эмне кылам деп анда билбейм да. Анан кийин Кудай насип кылып, психологияны базовый окудум да. Чубага барып, кеңеш сурап, муслимистти баштап атканда да кеңеш сурап барып, анан айттым да, ушуну окуйм деп атам психологияны. Окуй бер психология. Мен кызым дагы ошо психология тапшырткан тиги университетке. Ал өзүнүн кеңешин айтып, батасын берип, анан кийин общий психологияны, общий человеческий психологияны окуп баштадык да. Мурун бөлүп окуп атканда, женский да отдельно, детский да отдельно депчи.
Анан Кудайга шүгүр азыр уже 7-8 жылдан бери уже диплом алдым. Андан кийин уже повышение квалификация болду. Канча деген адамдарга сабак берип атабыз. Жакшы да. Ошентип башталып калган психологиянын. Кудайга шүгүр ошол күндү насип кылып койгонуна, ошол түшүнүктү берип койгонуна. Анан ошондон бери аябай жакшы сүйүнөм да ошол решенияны кылганыма ошо 33 жашымдачы. Анткени жакшы результаттар болду да. Мурда да мындай эски кинолорду, голливудский кинолорду көрүп, 10 жыл мурун, 15 жыл мурунчу. Анан ошол жерде аябай мына көрсөтөт го, биз психологко барышыбыз керек депчи. Мындай проблема чыкса, бир үйдө проблема чыккан болсо, балдар менин проблема чыккан болсо, биз психологко барып, мындай ошол жерден консультация алышыбыз керек. Анан биз күлчүбүз да. Неге ошондой психологторго барышат депчи. Бизде андай проблема жок. Анан мен ошол кезде ойлогом, бул бизге келбейт депчи. Ошол маселе бизге келбейт. Бул биздин коомдо, биздин эмеде болбойт бул нерсе депчи. Бирок биз ошол нерсеге да келип калдык да. Азыр психологдор аябай көбөйдү. Адамдар чындап муктаж. Ушундай мындай совет алыш үчүн, мындай бир проблемадан чыгыш үчүн мындай кайрылышат экен да. Анан бүгүнкү күндө бизде кээ бир мусулмандарда мындай ой да бар болуп атат. Бул психология исламга мындай дал келбейт депчи. Бул исламдан эмес. Анан ошону сиз ошол психологияны окуп эмнени түшүндүңүз? Ал боюнча мындай нерсе бар да. Бир кошумча бул батыш психологиясы менен ушул ислам принциптерине таянган руханий психологиянын кандай айырмачылыктары бар? Азыр Денис байкенин суроосуна жооп берип, анан ушуну айырмасын да айтып кетсем. Бизде азыр менин жеке пикиримде, бизде азыр глобализация башталды да. Анан глобализация башталгандан кийин жана капитализм келди, адамдардын баардыгы бири-бирине жанагындай мисалы үчүн мурун жашаганда бизде заборлор жок болчу да, үйлөрдөчү. Азыр уже заборлор уже коддор менен кире турган болуп калды да, жана эшиктердечи. Чалбай эле келе берчи үйгөчү. Бизге азыр мындай жөн эле кезде мындай таң калабыз да, эмне келдиң депчи. Чалып обязательно эмне болот? Тактап алгым келет. Анан айтайын дегеним, мурун бизде ар бир адам психолог болчу да. Мындайча психолог деп айтылбаса деле, бирок психологдун ишин кылчу да. Ошол эле чоң аталарыбыз, ошол эле чоң апаларыбыз, тайкелерибиз, даже көчөдөн өтүп баратсаң эле, бергел деп чакырып, ким балаңыз болосуңуз? Ушунчалык баласым. Кел, кымыздан ич, айрандан ич деп туруп, анан кийин ошол жерден лекциясын эмне кылып коет, өтүп коет. Же болбосо бир нерсени туура эмес болсоң бергел. Ким болот? Сенин атаң мындай да, сен андай кылганың болбойт, мындай деп эле эмне кылып коет. Оңдоп койчу. Оңдоп коет. Анан кийин келип алып атаң айтасың, ушинтип го деп. Ал мындай деп коет. То есть ошол убакта чөйрө бизге өзү эме болчу, психолог болчу, анан бесплатно болчу. Ал убакта даже сүттөр, айрандар сатылбачы. Анткени кийин эле сата баштады да. Бу жерде эки нерсени айткым келип атат. Биринчиден, психология деп айтылбачы алар. Ошол психологдор деп айтылбачы, бирок психологдордун ишин кылчу, ролун аткарчы ошол убакта. Ошон үчүн эме болот да. Анан Нурсултандын суроосуна, бу жерде западный психология бар, анан восточный психология бар. Же болбосо жана батыш элдин мүнөзү кандай, чыгыш элдин мүнөзүн кандай, ошонун айырмасын билиш керек. Мисалы үчүн, бир психолог, иранец психолог бар, ал өзү Германияда жашап калган, анан ошонун айырмасын жазып чыгат да. Эми ошодон бир мисал келтирип берсем, мисалы үчүн Запад боюнча тили башка да. Мисалы үчүн Запад боюнча бир адам больницага жатса, ал мындай деген сөз. Туугандар, мен силерден тажадым, иштен дагы тажадым. Мен бир 2 жума эс алышым керек. Мага келбегиле, мага чалбагыла. Мен өзүм эс алып, өзүм ден соолугумга карап, анан кийин силерге убакыт эмне кылам? Бөлө мени тынч койгула деген белги да. Эгер ал санаторийге жатса же больницага жатса. Ал эми восточный адам больницага жатса, ал ооруп атам деген сөз эмес. Эми ден соолугучу, анын көңүлү ооруп атат деген сөз. Ал больницага жатканда элдин баары барыш керек. Чоң атасы, чоң апасы, достору, тиги тамактары, кабаралы, мындай палатадагы бир 7 адам жатса, ошол 7 адамга жете турган тамактарды бир күндө эле эмне болуп коет? Алып келип коюшат. Анан тынбай эле эмне болот? Келе беришет да. Восточный адамдыкы ооруйт, чтобы мындай көңүл эме кылыш үчүн, алыш үчүн. Западный адамдыкы ооруйт, чтобы мындай эс алыш үчүн. Ошонун психологиясы эки башка да, такыр эки башка. Ошон үчүн биз билиш керек да.
Восточныйдыкы кандай, западныйдыкы кандай, мисалы үчүн. Восточныйдыкы аябай более тонкий да. Айттым да, көңүл деген нерсе биринчи турат депчи. Ошондой айырмасы бар да. Ислам баалуулуктарына келсек, адамдын баягы материальный чечиле турган проблемалары бар, анан кийин материальный менен да чече албай турган проблемалар бар да. Ал кандай дегенде, ал жана баалуулуктары, руханий баалуулуктар. Анан ошол жерге келгенде адамдын жанагы экзистенциальный кризис болот да, ишеним дегенчи. Кудайга болгон ишеними, мына жашоого болгон көз карашы, анан ошол баалуулуктары жок болсо, ал ошол турмушка чыкса деле, балалуу болсо деле, өткөндө бир клиент бар, 6 баласы бар, анан иши деле жакшы, күйөөсү деле бар. Анан ошол деле мындай бактылуу боло албадым дейт да. Күйөө бала төрөп деле бактылуу болгон жокмун, турмушка чыгып деле бактылуу болгон жокмун деп. Ал ошол жана руханий баалуулугун таппай атат да, бирок материалдык баалуулукка эмне кылган? Жеткен да. А именно жана капитализм или западный психология именно ошол жана материальный благога мотивация берет да. А биз экөөнү тең баланс алып жүргөн жакшы да. Как мусулман катары мына дүйнөдө жашап аткандан кийин эми биз дагы муктаждыктарды чечиш керек да. Коомго болгон пайдабыз болуш керек, үй бүлөбүзгө болгон пайдабыз болуш керек. Ошон үчүн материалдык жактагы базаны да билиш керек да. Ошондой деп ойлойм. Менде бир жөнөкөй суроо. Ошол учурдагы бир депрессияга кирген адам, мисалы үчүн мусулман бир адам. Эми кандай ыкмаларды кылыш керек, кандай колдонуш керек? Ошол абалдан чыгыш үчүн нелерди аткарыш керек? Ошол анан депрессияда экенин кантип түшүнө алат? Сен алып барбашы мүмкүн психологторгочу. Эми депрессионный состояниялар бар, баягы ал физиология менен связаны болот. Мисалы үчүн уйкусу келбей калганы, анан мындай көчөдөн өтүп барса итти көрсө деле раздражение боло берет, фитти көрсө деле эмне раздражение боло берет, раздражительность пайда болот да. Ошолор белгилери. Анан кантип чыгабыз ошол депрессия дегенде, психологдор 3 жолду айтат. Биринчиси бул дин дейт. Андан кийинкиси сүйгөн адамы же досу дейт. Анан үчүнчүсү терапия дейт да. То есть ал ошол адамдын жан дүйнөсүн карай турган болсок, ал мындай бир ката кылып алып, анан катасы деле мындай жөнөкөй эле ката болушу мүмкүн, же чоң ката болушу мүмкүн, айырмасы жок. Бир ката кылып алды. Бизнесте ката кылып алды, турмушта ката кылып алды. Анан ошол моментте ал өзүн же коом аны эме кылып баштайт мындай. Жек көрүпчү. Анан ошол жерде ал өзүн мындай ненужный сезет. Адам мындай мени кабыл албай атат деп сезет, мени түшүнө албайт деп сезет. Анан ошол убакта дин аябай чоң ролду ойнойт да. Анткени Аллах Таалам кандай ката кылбасын, канча жолу ошол катаны кылбасын, баары бир мен сени кечирем, баары бир мен сени кабыл алам деп айтат да Куранда, аяттарда, хадистерде. Анан ошондо аны баягы динге келгенде ал ошол жүрөгү эме болот, эс алат да. Наконец-то меня поняли депчи, и приняли депчи. Анткени ошол чувство принадлежности жок болуп калат да ошол депрессионный адамда. Чувство мындай ненужности пайда болот. Анан ошол динге келгенде ошонусу жабат. Экинчиси сүйгөн адамы деп атам, же болбосо досу деп атам да. Анткени досу, сүйгөн адамы аны мындай ошол кылган косягы менен же катасы менен мындай кабыл алат да, аны осуждать этпейт. Мындай досу мен все равно сен тараптамын деп турат да. Анан ал ошого ал эме болот мындай. Поддержка алып анан кичине мындай. Жана машина аккумулятор отуруп калганда баягы заряд берип койгондой машина жүрүп кетет го. Ошондой бир дем күч берет да. Ошол сүйгөн адамдары же досу. Үчүнчүсү терапия деп атам. Анткени психолог акчасын төлөйт, психолог акчасын алгандан кийин он обязан его эмне выслушать дегендейчи. Анткени ошол эмеден жеңилдейт. Анан бул жерден улантып сүйлөй турган болсок, 3 нерсе эле керек болот да ошол убакта адамга. Мен опытыма психологиянын техникаларын карай турган болсок, биринчиси жөн эле угуп коюш керек ошол адамдычы. Просто ему мындай выговориться надо. Уга турган эмне киши жок да. Өткөндө бирөө айтат, тренер тоже. Жумуштан уволить этир дейт, анан психолог бардым дейт, акчамды төлөдүм дейт, анан уволить этирген адамдарды расе жаман дедим дейт. Тиги акча төлөп берди, мен ук дедим дейт. Просто ошолорго болгондо ачуумду эмне чыгарышым керек болуп атат дейт. А уккан кишимде
жок дейт да. Анан психолог көрдүм дейт, акчаны төлөдүм дейт. Раса парда чыгарып алдым дейт, анан жеңилдеп калдым дейт да. Кээде жөн эле эмне кылыш керек? Чыгарыш керек болот да. Экинчиси жана Аллах таалам поддержка кылат, же сүйгөн адамдары, же терапевт поддержка кылат да, ошол экинчи. А үчүнчүсү уже работа болот да. Работа кандай дегенде, мисалы үчүн үйдү ала турган болсок, үйдү баягы фундаментин куюш керек, анан дубалын тургузуш керек, крышасын жабыш керек дегендей эле. Работа болгондо уже 1-2 жылдык работа болот дагы. Анан уже келген адам деле, же окуучу деле, же клиент деле аны түшүнөт дагы, анан работа башталат да. Ушу 3 ишти кылат да. Биринчиси угуп коюш керек. Ошо менен ал өзүнүн жашоосун кыла берет ага. Мындай кийлигип деле кереги жок. Ал өзү сага айтып атып эле арман, өзүн түшүнүп алат. Совет деле кереги жок ага. Экинчиси ага мындай советтин деле кереги жок, жөн эле угуштун деле кереги, жөн эле поддержка берип коюш керек. Болду, все. Данияр, мен сага ишенем, ты красавчик, ты этот сделаешь деп койсоң, болду, все. Анан мотивацияны аласың дагы, анан кетесиң дегендейчи. А үчүнчүсү уже бир нерсени туура эмес кылып аткан болот да. Мындай илими жок болот да. Баягы биз деле убагында жаңы телефон чыкканда разблокировкадан чыгара албай, Ош базарга барып мастерлерге 5 сом төлөп, анан разблокировкадан чыгарчык да. Анан кийин үйрөнүп алдык да, анан өзүбүз эле кылып калдык. Ошондой этаптары бар да. Жана депрессиядагы адамдыкы 3 этап болот атам. Же угуп коюш керек, же эмоциональный поддержка бериш керек, же работа болуш керек да. Анан ошонусуна карат. Эгер жанагындай меникиндей жана 33 жаштагыдай болуп кризис болсо, анда капитальный кириш керек агачы. А кээде жанагы эле болуп калат. Поддержка эле керек болуп калат, угуш эле керек болуп калат. Данияр байке, ошондо психология бул бир илим. Анан ислам дини да бул бир чоң илим да. Бул эки илим болуп атпайбы? Анан ошол психологиянын илими, анан исламдын көз караштары кайсы нерселерди бириктирет, анан кайсы нерселерди айырмалат? Денис аке, мындай болуп атат да. Ушуну жакшы айттыңыз. Просто биз жанагы терминдерди түшүнүп алыш керек болуп атат да. Мисалы үчүн илмун нафс деп шариатта деле айтылат. Психология деп айтылат, кыргызча жан дүйнө деп айтылат. Анан сутью бир эле, бирок названиялары эмне болуп атат? Разный болуп атат. Анан бул каршы эмес, исламга каршы чыга турган нерсе эмес, бул исламдын бир ичиндеги бир какой-то бир отделдердин бири деп койсок болот да. Ага далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эки адам келип атат, бир эле суроо менен келип атат. Бир адам келди да, мен бай болгум келип атат деди да. Анан ага айтты да, сен үйлөн анда деди да. Анан ал үйлөндү да. Анан кайра келди, мен дагы эле кедеймин, байыган жокмун дейт. Анан дагы үйлөн деди да. Анан экинчи аял алды дейт. Анан дагы экинчи аял алганда дагы эле эме болду дейт да, мындай. Байыган жокмун деп дагы келди, мен дагы үйлөн дейт. Анан үчүнчү аял алды дейт. Анан миллионерлердин күйөө баласы болуп калса керек, үчүнчүсүн алгандайчы. Анан бул күйөө алам деп тур бир магазин берип коет, же бир жерге администратор кылып коет. Бир мындай, бир бай адамдын, же бир бай кызды алып алган, анан эмне болгон? Байып кеткен да. Анан ошондой эле суроо менен экинчи адам келди. Мен да байым келип атат деди. Ага айтты, сен дейт базарга барып жип менен балта сатып ал дейт. Анан токойго барып отун кыйып келип, анан отун сат дейт базарга. Анан ал ошентип бизнесмен болуп кетти дейт да. Тоого барып отундарды сатып, анан тоого дагы бир может чуңкурчак салып койгонбу, бир супара салып койгонбу, анан бир этно бизнес кылып туруп анан эмне болуп кетти дейт. Байып кетти дейт да. Анан бул жер реально болгон окуя. Биздин байкелерди айткан жокмун, пайгамбардын убактында кошуп атам да. Өзүм токум тег. Анан имеется в виду жана биздин табылды байке ошо биринчи, экинчи типтеги адамдарга кирет деп атам да. Ал кандай дегенде, адамдардын эки тиби болот, бирөө лидер болот, бирөө мындай экинчи планда болот да. Ал жаман деген сөз эмес. Просто анын эмеси исполнитель да. Ал аябай жакшы кылат. Аны лидер кылам деп аракет кылбаш керек деп атам да. Ал очень хороший исполнитель, он очень хороший зам, он очень хороший менеджер, организатор и так далее, и так далее. А тигилер идейный адамдар, лидер адамдар. Анан ошону мындай жөн жараткан эмес деп атам да. Ал адамдын потенциалы, табияты, өзгөчөлүгү деп койсок болот да. Бул жаман деген сөз эмес. Бул жаман деп. Экөө тең жакшы. Просто адам өзүн билип алыш керек да. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол эки адамга бир суроо берип атат, бирок эки башка подход менен эмне болуп атат? Жооп берип атат да. Ошонун негизинде ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол адамдын психологияларын билген деген сөз да. Мына бул лидер экен, бул эмне экен? Бул авангард, бул мындай рульда отура турган управляющий
бул лидер депчи. Анан ошондой деп мындай ойго келип калдым да. Анан психологияны окуп атам да, 7 жылдан бери 8 жылдан бери окуп атам. Наоборот, ошол Аллах Тааланын аяттарын, хадистерин терең түшүнүп атам да. Эгер психологияны окубай туруп окусаң, мындай түшүнбөй калмаксың да. Мисалы үчүн психологияны окуп туруп бир хадисти окусаңыз, башкача ачылат. Математиканы окуп туруп бир аятты окусаңыз, башкача ачылат. Тиги физиканы окуп туруп ошол эле аятты окусаңыз, башкача ачылат. Экономиканы окуп туруп ошол эле аятты окусаңыз, бир эле аят, бирок разный углдары, жана бриллианттын жана эмелер болот го, граньдары. Ошондо эле ачылат экен да аяттар, хадистерчи. Анан ошондой нерсени мен баягы өзүм жашоомдо көрүп атам. Анан ошол аяттарды окуганда, хадистерди окуп атканда, болбосо 7 жыл мурун эле окугам. Психологияны окуп туруп окуган ошол эле хадисти, бирок башкача түшүнүп атам да. Ошондой деп жооп бере алам да. Конкретно мындай белгилүү бир аят же хадистер барбы? Азыр мисалы үчүн көрүүчүлөр болот, каягында экен көрөйүнчү депчи. Ну, мисалы үчүн травма отвергнутости деген бар да. Клиенттерим иштеп атканда травма отвергнутости деген клиенттер болот. Алар болсо Даниярбек обычно психологдор мындай пациент деп сүйлөшөт го. Жок, пациент деп эмне үчүн сүйлөп айтам, ошондо айтып берип коеюн азыр. Себеби азыр жакшы суроо берди. Себеби пациент деп, клиент деп айтпайм да. Себеби азыр клиент деп айтып алсам дагы тоо кылам. Неге пациент деп айтпайм? Потому что мисалы үчүн врачка оорулуу адам барганда, врач ага пациент деп караса, уже ниетинде, адам ниетинде тигини больной кылып атат да. Анан ошол пациент дагы соглашается врач мененчи, мен больной экенмин депчи. Бул ниетинде мен айыкпайм деген сөз да. Мен больноймун деген эмне? Сөз. Мен больноймун деп кабыл алып атат да. Анан молдого келип, бир адам келип туруп, молдо аны мындай күнөөкөр деп караса, анан ал дагы өзүн эмне күнөөкөр экенмин, как будто имамдар же молдолор тиги бейишке эмен алып алган жанагы путевканы, билеттичи. Тигилерде билет эмне? Жок да, алар күнөөкөрлөр. Анан ошондой позицияда сүйлөшсө, молдо тиги келген адам менен мечитке, врач ошондой позиция менен сүйлөшсө, келген оорулуу менен, анда айыкпайт деп атам да. Ошон үчүн ниетти жанагындай кылып коюш керек да. Бул дагы Кудайдын бир кулу, Кыргызстандын жараны, менин замандашым деген позицияда болгондо эле уже ал тиги сакайып кетет. Ошол жерге келгенде эле сакайып кетет. Анткени экөөнүн тең ниети эмне болуп атат? Экөөбүз тең позициябыз эмне? Кудайдын алдында бир, просто мага мынул жерде мен күчтүүрөкмүн, спецмин. Сен бул жактан күчтүүрөксүң. Мисалы үчүн бизнесмендер келет, алар бизнестен менден күчтүү. Психологияда мен күчтүүмүн. Анан кийин айтам да, баардыгыбыз Кудайдын алдында бир, просто мынул вопрос боюнча мен специалистмин, бул вопрос боюнча сен специалистсиң деп эле коебуз. Эми оюбузду уласак, жана травма отвергнутость деп клиенттер келип калат, окуучулар келип калат, замандаштарыбыз келип калат. Травма отвергнутость деген бул мындай да, нежеланный ребеноктор да. Нежеланный ребенок кандай болуп калган? Мисалы үчүн никесиз төрөлүп калган балда деп койсок болот. Же болбосо боюнда болгондон кийин ажырашып кетет үй бүлөчү. Анан аял переживать этет, баланы эмне кантип багам депчи. Анан аборт кылсамбы, же төрөзөмбү депчи. Анан ошол түйүлдүккө жан киргенден кийин ошол эненин ичинде эле ошол эмени процессти бала сезе баштайт. Анан төрөлө электе эле уже ал травмалат. Аны психологияда отвергнутый деп коет да. Анан алар жашоосунда мындай ой келе берет да аларгачы постоянно эле. Мени булар кабыл албай атат депчи. Анан кийин өзүлөрү деле мындай бекинип жүрө берет. Ошондой ойлор келе берет. Мени булар кабыл албай атат, мени түшүнбөй атат, мен не нужныймын дегенчи. Анан ошондой адам бар болчу, анан ал ага түшүндө жанагындай аят кирип атат да. Ал кандай аят дегенде жана Аллах деген сүрө да. Анан анын маанисинде мындай айтып атат да. Мен дейт бул дүйнө жүзүн жараттым дейт да. Я создал все сущее дейт да. Мен бардык нерсени эмне кылдым дейт, жараттым дейт. Сени дейт бир үзүм эттен эмне кылдым дейт, жараттым дейт. Жана сен билбеген нерсени мен сага эмне кылдым дейт, үйрөттүм дейт да. Анан ошо Аллах деген сүрөсүндө, анан ошол адамдар келгенде, ошол окуучулар келгенде мен аларга айтам да. Вот Аллах Таалам бардык нерсени жараткан. Аллах Таалам сени да эмне кылган, жараткан. Сен атаң кабыл албайса, сен апаң эмне аборт кылдырам деп кабыл албай койсо, сен апаң жараткан эмес деп атам да, Аллах Таала жараткан.
И сага Аллах Таала эмне кылган, көп нерсени үйрөткөн деп атам да. Анан ошого именно ошол аят Алак деген сүрө 93 беле? 96 Менимче 97. 93 болуш керек. Алак деген сүрө. Ал эми жана жетим балдар бар, атасы таштап кетип калган. Анан апасы менен калып калган. Жетим балдарга утро деген сүрө да. Аллах, поистине Аллах тебя не оставил и не возненавидел дейт да. Орусчасы Аллах Таалам сени таштаган жок, жана сени жек көргөн жок дейт. 96 экен байке, кечирим сурайм. 96 сүрө Аллах деген сүрө, азыркы утро деген 93 сүрө Куранда. Духа. Духа деген сүрө бул жетим балдарга деп мен өзүм эме кылып атам, тапшыр кылып атам. Себеби мындай болуп калды да. Ошол жетим балдар ажырашып кеткенден кийин аларда жанагындай пикир болот экен. Атам мени жек көрүп калды. Атам мени таштап кетип калды деген жана убеждение менен кала берет. Анан ошол убеждениялар менен иштеш керек болуп атат да. Эми Аллах Таалам айтып атат да, ошол убеждениясына жооп берипчи. Атаң сени жек көргөн жок. Атаң сени таштап кеткен жок деген мааниде түшүнүк келет да, анан бала эме болуп кетет, сакайып кетет деген жан дүйнөсү. Ошондой бир эки мисалды көрдүм да практикамда. Машалла. 93 экен, Духа. Былтыр да ошол Данияр байке менен Ошто бир семинарда болуп калдык. Анан ошол Данияр байке ал жерде зекет тууралуу аябай мындай сонун түшүндүрүп айткан да. Анан ошолда концепция менен бир бөлүшүп койсоңуз менен. Аябай жакшы концепция. Бул нерсени мен байкоонун негизинде таап алгам. Анан ал нерсе жана ниет дегенге барып такалат да, Нурсултан аке. Адамдын ниети 3 деңгээлде болот экен да. Баягы историясын айтсам, мен байлардан акчаны алып, аны муктаж адамдарга берем да. Аны 2012ден баштап 2017ге чейин ошентип жүрдүм да, 5 жылчы получается. Булардан акчаны алам, буларга барып берип коем. Муслимбиз проекти. Муслимбиз мененчи. Анан булардан алам, буларга барып берип коем. Анан Робин Гуд турбайсың. Анан байлардан алып, анан жакшылык менен анан эмнени байкадым? Муктаж адамдар 5 жылдан бери ошол эле көчөдө, ошол эле үйдө, ошол эле абалда, ошол эле тамак менен ошол эле деңгээлде жүрөт. Кыскасы, абалы өзгөргөн жок. Анан мынуулар болсо, гольф тризо болсо, жип болсо дагы бир чоң машина болуп, бир комната үй болсо 2 комната болду, 2 комната болсо 3 комната болуп, 3 комнатасы особняк болуп кетти да. Берип аткандардычы. Анан ошондо байкап калдым, значит бериш керек экен деп, анан 2017ден баштап уже бере баштадым да, өзүм да буларга кошулупчу. Анан ошол жерден 3 нерсени байкап калдым да. Денис байке жакшы эскертип койду. Ошол адамдын ниети 3 деңгээлде болот экен да. Мисалы үчүн Кудайга болгон ниети да. Эгер биринчи уровень же биринчи деңгээлде деп коелук болот. Эгер адам мисалы үчүн корксо, кедей болгондон, же ооруп калгандан корксо, же болбосо бирөө таштап кетет деп корксо, анан кийин Кудайдан сураса, Кудай жүрөгүнө тынчтык берип коет экен. То есть он беспокоится, Аллах дает спокойствие. Кыжылат болуп атат, Кудай кыжылатын алып коет, алып коет, болду. То есть ал жашай берет, бир акчадан проблема болуп калат, кыжылат болот, Кудай ага эмне кылат? Акча берип коет. Жумушта жумушун кылып атат, бир проблема болот, Кудайга кайрылат, Кудай эмне кылып коет? Чечип коет. Бул ниет, орусча айтканда жана, когда у него страх перед Аллахом. Кудайдан коркот, же болбосо бир ошол проблемадан коркот. Анан экинчи ниеттин деңгээли, булар Аллах Таала менен соода кылгандарга. Булар Аллах Таала менен эмне кылат? Соода кылат, партнер боло алгандар. Ал кандай дегенде, жана хадисте келет, аятта келет, по-моему, притчада. Бир будайды отургузуп койсоңор дейт. Анан ошол будайдан бир бутак чыгат дейт, анан бир будай. Анан 7 бутагы менен чыгат дейт. Анан ар бир бутагында 100дөн будай бар дейт да. Мындайча айтканда, аяттар бар, хадистер бар, где говорится 2 эсе, 10 эсе, 100 эсе, 700 эсе. Мисалы үчүн орозо айында эч ким эсепте албайт дейт. Орозонун соонучу, мисалы үчүн. Орозонун соон эч ким эсепте албайт дейт. Аллах өзү билет дейт да. Анан кээ бир иштер бар, аны алымдар жакшы билет, аяттар, хадистерде. Ошол пожертвованияны кылсаң, обраткасы 10, 100,
500-700 болушу мүмкүн да. Анан бул ниеттеги кылганда булар Аллах Таала менен жана партнер болуп алышат. Аллах Таала менен мындай бизнес партнер. Соода кылышат да. Ошол договорун перед Аллахом, если честно исполнять этсе, Аллах Таалам өзүнүн частин аткарат да, без этого кынтыксыз. Мисалы $5,000 бердүү, $50,000 болот, түшөт да. Кошумча Куранда аят бар да, Денис байкем турабы. Алла Таалам айтат, бир жакшылыкка 10 жакшылык деп. Ошол. Эми ошол байкелер же ошол ниетте жүргөн адамдар экинчи деңгээлдегилер экен. То есть они что-то должны сделать, а потом Аллах им дает. Эми үчүнчү деңгээлдеги адамдар, жана сиз менен бир суроо коюп коеюн, ушул жерде үчүнчүсүн айтардан мурун. Мисалы үчүн адам корксо, ордуна Кудай эмне берет экен? Корксо. Маселени чечип берет. Чечип берип атат. А эгер эсептешем десечи, выгода берет. Выгода берет. Үчүнчүсү булар Аллах Таалага ыраазы болгондор, анан Аллах Тааланы сүйгөндөр экен. Эми Аллах Таалага ыраазы болсоң, же Аллах Тааланы сүйсөң, ордуна эмне аласың? Мисалы үчүн корксоң, спокойствие алып атасың, эсептешсең, интерес койсоң, выгода алып атасың. А эгер Аллах Таалага ыраазы болуп, Аллах Тааланы сүйсөң, экөөнү тең аласың. эмнени аласың? Экөөнү тең аласың. Кудайдын сүйүүсүн аласың. То есть сүйүү да. Эми хадистер бар, аяттар бар. Кудай адамды сүйгөндө, мисалы үчүн бир эки хадисти эстейли. Денис байке деле тактап кошумчалап коет. Кудай адамды сүйгөндө кандай хадистер бар? Мисалы сиз айтсаңыз аябай жакшы болот. Мен бир өзүм билем. Мисалы үчүн ал кандай дегенде, анын караган көзү болот, кармаган колу болот, баскан эмне? Буту болот дейт да. Мисалы үчүн. Эгер жөнөкөй маселеге келсек, мисалы үчүн бир өлкөнүн президентинин досу болуп калдың да сенчи. Вот. То есть 3 президенттен, например, корксоң, сага эмне болуп коет? Коркпо менден да эле эмне болуп коет? Кичине бир мамиле болуп коет. Анан эгер бир достойный болсоң, мына губернатор болот экен, мына мэр болот экен деп сени эмне кылып коет? Мэр кылып же губернатор кылып шайлап коет да. А эгер анын президенттин досу болсоң кандай болот? Мисалы үчүн. Башка уровеньде турабы? Ошол сыяктуу эле Аллах Тааланын досу болсоң, ал уже другой уровень да. Анан мен муну айтайын деп атканым, биз ушул 3-чү деңгээлге умтулуш керек деген сөз да. Стремленечи, жана бир деле жүрө бербейчи. Эми буну психология менен айтканда мындай да, Денис байке. Вот бир кичинекей бала бар да, 2 жаштагы. Ал ыйлайт, апасы сүт берип коет, же тамак берип коет, же оюнчук берип коет, он успокоился. Всё. Анан бир 2 класс, 3 класс баласы бар, сабактан 5 алып келет, или математикасын кылып коет. Анан аны тиги апасы же атасы эшикке чыгып ойноп кел деп коет. Либо сотка сатып берип коет. Он что делает? Он какое-то условие выполняет. А үчүнчүсү бул 24-кө чыгып, 25-ке чыгып, өзү мындайча айтканда үй бүлө куруп, анан ата-энесин умрага жөнөтүп, ата-энесин ажылыкка жөнөтүп, ата-энесине эмне машина алып берип калган деңгээлдеги абал да. Эми ыймандын да ушундай абалы болот экен деп атам да. 3-чү абалдагылар уже Кудайдан сурабайт деп атам да. Алар уже мындай берет деп атам да. А Кудайдан сурабайт деген мааниси ал уже кантип жашаш керек экенин, кандай жерден эмне кылыш керек экен, эмне кылбаш керек экен белгилер аркылуу уже билет экен да аларчы. Алардын жана уровень сознаниясы, ниети, жүрөгүнүн абалы ошондой деңгээлде деп карайбыз да. Эгер психологический разбор кылсакчы. Анан ошол жерде как раз сиз эмненин жөнүндө мындай ачыктап эметкенсиз да. Мисалы үчүн 2,5% бергендер, анан 20% бергендер, ошонун жөнүндө да айтасыңыз. Мисалы үчүн зекетти 2,5% да. Мисалы үчүн 2,5% берсе, Минимальный порог. 2,5% берсе, эми Аллах Таала анын мындай бизнесин сактап берип коет болду. То есть он мындай убыткага барбайт, жана контейнер өрттөнүп кетпейт, контейнер сууга агып кетпейт. Анан көлдө киринип атып сааты түшүп калса дагы саатын эмне кылат? Таап алат. Анткени ал немесин берген. Ал уверен болуш керек да мындай. Ал жана минуска кетпейт да. Минуска кетпейт, жана страховой полису төлөнгөн да, мисалы үчүн. Ошондой уровеньде да. Анан кээ бирлер жана 20%, 30%, 80% берет да. Ага ошончо эме болот да, көбөйөт да. Мен күбө болдум да, өзүм жашоомдо деле, башкалардын жашоосунда делечи. Эми ал нерсени мындай айтканда башка түшүнүк, анан адам өзү жазайт го, когда он испытает на себе ошол эмелерди. Тогда ошондой болот да.
мына өзүмдүн жашоомдон бир эле мисал келтирип коеюнчу, чтобы этот понятно болуш үчүн. Мухаммад деген окуучум бар, Мухаммад деген иним бар, анан ага баягы хадия кылам деп ажем болгор, анан кийин 16 миңге туфли алып бердим да. Кетип атсам дагы 12 миңге эме алып берет, ветровка алып бер дейт да. Анан 12 миңге да эмне кылдым? Ветровка алып бердим да. Ажем молдого чыгып баратабыз, анан анын машинасы менен келгенбиз да. Анан жана парковкага төлөйсүң акчанычы. Анан ошону да өзүм төлөдүм да. Ал анын машинасы менен барганбыз, бирок мындай 12 миңге алып берип атам, тиги ветровка 16 миңге эме туфли алып берип атам. Анысын деле төлөп койсо болмок да, ыраазы болуп, мисалы үчүнчү. Мен жок деп атам да, аны мен төлөйм деп атам да, ошол эмең дагы. Парковканын акчасын да мен төлөйм деп атам да. Анан ошондон кийин мен түшүнүп атам да, мага да келет депчи. Анан кийин Италиядан баягы итальянский туфли салып берди. Анан доставкасын да эмне төлөп салып берди. И мындай Башка бирөө. Башка бирөө да, мисалы. Ал эмес, башка бирөө, мага, то есть. То есть мен аны ыраазы кылып атам, инимди. А мени башка адам ыраазы кылып атат да. И мен өзүм айтып атам да, мен тигини мындай парковкасынын акчасын төлөгөм, могу келаткан товар доставкасын эмне төлөбөйм деп атам да өзүмөчү. Анан действительно ошондой болуп чыгып атат да. Действительно төлөгөн жокмун да. Анан ошону мындай өзүм жашоомдон баягы кыска бир мисалды айтып атам да. Эми ар бир адамдын өзүнүн деңгээлине жараша Аллах Таала эмне кылып экен? Чындай бере берет экен да. Анан ошол Аллах Таала менен болгон мамиленин баягы деңгээли деп койсок болот. Баягы кээ бирлер баягы жана кайталап коеюн, баягы коркуп мамиле кылса, значит ошого Аллах Таала эмне кылат? Жүрөгүнө тынчтык берип коет. Эсептешсе выгода берет, сүйзө, ыраазы болсо ошондой мамиле кылат да. Анан биз ошол жана ыраазычылык, анан сүйүү деңгээлиге чыгыш керек болуп атат да. Бири-бирибизге болгон мамиледе дагы, Аллах Таала менен болгон мамиледе да. Дайыр байке, менде мындай бир суроо бар. Ушул Алла Таалага таянуу, тобокел кылуу жана ошондой эле бир жоопкерчиликтин, адам өзүнө бир жоопкерчилик алуунун ортосунда кандай бир баланс болуш керек? Мисалы үчүн Кудайдан келет деп эле отура берген дагы болбойт да, туура бир өзүң да бир жоопкерчилик аракет кылышың керек деген сыяктуу. Бирок ошол эле убакта тобокелчилик бар. Ооба. Ошонун бир баланс тууралуу сөз кылып берсеңиз. Мына жөнөкөй эле мисал айтайын. Жөнөкөй эле мисал айтсам, Аллах Таалага таянуу, анан жоопкерчилик боюнча жөнөкөй эле мисал. Мисал үчүн адамдын жашоосунда кыш болуп атат деп коелу, или депрессия болуп атат деп койгон вариантты карайлы. Жөнөкөй биздин мезгил менен карайлы. Мисалы үчүн кыш келгенден кийин 3 айдан кийин жаз келет да. Сен ыйласаң дагы, ыйлабасаң да баары эмне болот? Жаз келет да. Анан бир адам ыйлап өткөрөт, бир адам болсо 3 айдан кийин жаз келет, 3 айдын ичинде бизнес план түзөлү, 3 айдын ичинде жер айдасак, монча жерди айдайт экенбиз, монча будай эгет экенбиз, мындай кылабыз деп баягы өзүнүн ишин акырын кыла берет да. Өзүнүн мындай да. Анан жаз келгенден кийин баягы трактор менен жер айдап, анан будайын эгип, анан кийин ишин улантып берет деген сөз да. Эми ошол сыяктуу эле адамда баягы эгер жашоосунда ушундай кыш болуп атса, кыйналып атса, депрессия болуп атса, аны өзгөртө албайт экенин түшүнүш керек ал. Аны мындай аракет кылса да, аракет кылбаса дагы Энергияны кетирбей эле кой. Кетирбей эле койгачы. Мисалы мындай 3 айдан кийин баары бир жаз келет. Андан көрөк ошол 3 айды жаз келгенден кийин план кандай болуп атат? Мисалы үчүн эмне кылган атасың? Ошого кетир. Бул бир. Экинчиси жөн эле эс ал. Лыжага барып эс ал. Курткаңды кийип алып эмне чык, досторуң менен барып эмне сүйлөш, убакытты мындай пайдалуу өткөр. Же эс алуу менен, же илим алуу менен, же ушундай спорт менен деп коелучу. То есть бу жерде эки маселе карап атат да. Өзгөртүлбөй турган ситуациялар боюнча адам мындай жоопкерчилиги жанагындай эле минимальный болуш керек деп атам да. То есть 3 айдан кийин жаз келет, анан кийин мындай кылабыз деген план менен акырын жүрө берет да. Анан экинчиси, мисалы үчүн жаз келди ужечи. Анан жаз келгенден уже аерден мындай жоопкерчилик уже башкача алынат да. Аерден уже максимально эмне кылыш керек, иштеш керек болуп калат. Трактористтин майын төлөш керек болуп калат, башка кылыш керек болуп калат да. Анан ушул жерден бул кандай дегенде өзгөртө ала турган ситуациялар болот да, өзү. Мисалы үчүнчү, анан ошол жерде жана хадистерде бар, сен төбөңдү байлап коюп тур, анан Кудайга эмне кыл деп, таян, тобокел кыл депчи, анан Кудай эмени
мындай технический заданиялар бар да, бизде физический закондор бар, психологический закондор бар. Ошолорду эрежесин сактабай туруп эле анан кийин Кудайга тапшырдым деп берген болбой калат да. Мисалы үчүн анан ошону слепое следование деп койсок болот, или слепая вера деп койсок болот, мисалы үчүн. Илимсиз деп койсок болот да, ошо туура эмес кылып атат да, ошол эмен тобо келинчи. А жерде уже жанагындай тех заданияларды аткарыш керек болуп калат да, жоопкерчилик алыш керек болуп калат. Себептер дүйнөсүн толтуруш керек. Обязательно себебин кылыш керек, кылыш керек. Мисалы үчүн врачка бара турган болсо, мисалы үчүн Кудай мени айыктырат деп эле анан кийин мен жата берсең болбойт да. Тапшырдым жаным деп жата берсең болбойт. Жок, сен барып анализин тапшыр. Дарыларын Анализин тапшыр, дарыларын ич, анан кийин Кудайга эмне кылып кой? Айтып кой, мен мына эмне кылдым, анализин тапшырдым, дарысын ичип атам деп себептерин кылып койдуң, анан кийин Кудайга тапшырасың. Анан ошол жерден Кудай колдогон адам результаты башкача болот да. Айыгып кетет тест дегендейчи. Врачтар өздөрү эле айтат да. Эки адамды биз дарылайбыз дейт, мынул адам эмне болот дейт, тез айыгып кетет дейт, мынул адам кеч айыгат дейт. Бирок экөөнүкү таблеткалар бирдей эле дейт да. Караганда эле диагноз да бирдей эле. Ошондо да. Энебраке мындай суроо да. Мусулман адам психологко кайрылыш керекпи? Анан кайрылса болобу? Анан дагы бир эмеси, ошондой психологический ооруларга түшпөш үчүн эмне кылыш керек? Так, буга мындай жооп болуп атат. Эгер алымдарга кайрыла турган болсок, мен ниет кылат элем, мындай пикир болот эле, бизде бир нече күчтүү психолог алымдар болушун. Себеби эмнеге дегенде, мына батыштан келип аткан илим болуп атат да, бул западный илим болуп атат. Анан кийин анын нерсесинде жанагы диний баалуулуктарга, руханий баалуулуктарга, улуттук баалуулуктарга каршы нерселер келип калат да. Аны окуп аткан адам билбейт да, мисалы үчүн ал деле аракет кылып атат да барыпчы. Бирок он сам өзү билбей атат мындай диний жактан ката кылып атканын. Или улутка эмне кылып атканын, зыян кылып атканын ал билбейт. Просто он не знает. Ал эме атайын эмес, просто от незнания. Анан ошон үчүн бизде ошондой специалисттер келечекте болот деп ишенем. Анткени бул эме болуп калат, замандын талабы болуп калат да. Уже мындай психологияны мындай как жакшы билген алымдар дагы уже чыгат, анан мындай деп эле айтып коет болду. Бир жерде анан конфликттер дагы болуп алат да ужечи. Бул бир. Анан жөнөкөй мусулмандарга кайрыла турган болсок, бул жерде ошол адамдардын, мусулмандардын деңгээлине жараша болот да. Вот ошол кээ бирлер мисалы үчүн психологияга көз карашы жакшы болуп, мындай довериясы жакшы болуп кетсе, болуп кетет. Кээ бирлердики мындай психологияга кереги жок, мен жөн эле эмне кылам дейт. Без психология эле чыгып кетем деп туруп, анан бир молдо менен барып сүйлөшүп алат. А молдо деле ошол эле психолог айткан нерсени эмне кылып атат? Айтып атат, кылып атат. Экөөнүн немеси мындай кылып аткан иши бир эле, просто названиясы другой дегендей. Тиги молдо, бул психолог деген элечи. Ошону жана суйтун караш керек болуп атат да. Именно кылып аткан ишинде эле да, ниетинде эле. Ошон үчүн ошондой ооруларга түшпөш үчүн эмне кылыш керек? Психологический любой страдание, буга жакшы ат. Мен өзүмдүн жашоомдо да колдоном. Любой страдание, любой недовольство, любой проблема жашоодон бул жоопкерчилик албагандан. Эгер адамды, например, акча боюнча страдание деп атпайлыбы, депрессия деп мындай направление бар да, давай карайбыз дейсиң. Эмне боюнча депрессия болуп атам дейт. Мына аялым менен болгон маселеде депрессия болуп атам дейт. Аялым мындай или күйөөм мындай. Все, ошол именно күйөө деген жоопкерчиликти албай атат. Вот он как муж, ал ответственность не берет, и у него от этого проблемы с женой. Женой. Ал кандай дегенде, например, ал өзү видный политик болушу мүмкүн, видный эмне бизнесмен болушу мүмкүн. Анан ал үйгө келип алып деле политик боло берет, үйгө келип деле эмне болот? Бизнесмен болот. Родной, успокойся, биякта сенин политик болгонуң, бизнесмен болгонуң кереги жок. Бул жака сенин күйөө деген ролуң керек, и бул жака сенин ата деген эмне ролуң керек. Балага политик кереги жок. 2-3 жаштагы балагачы, 2-3 жаштагы балада бизнесмен керек. Ага ата керек. Аялына күйөө керек, мисалы. Он ошол ролдон ответственность албай атат, и он от этого страдает. Кантип страдает? Мени элдер сыйлайт политик деп, мени элдер сыйлайт бизнесмен деп. Но аялым эле мени сыйлабайт депчи. Конечно, сыйлабайт. Потому что сен үйгө келгенде ошол ролдорду эмне аткарбай атасың. Сырттан аткарып атасың политиктин ролун, бизнесмен. Бирок будь добр,
үйдөн дагы жоопкерчиликти алып кой деп. Акча боюнча страдание болот, напримерчи, акча боюнча депрессия болот. Мен акчам жок, анан менен теңдеп тиги машина алып койду, үй алып койду, тиги бул депчи. Он страдает от этого. А мындай анализ кылсаң, он не берет ответственность. Мындай карасаң, тиги коммунальный услуганы, например, ата-энеси төлөшү мүмкүн до сих пор. Кийимдерди ата-энеси алып бериши мүмкүн, машиналарды ата-энеси алып бериши, ал вообще мындай финансовый жактан ответственностьти албай атат да. И ушуга бир жооп деп койсок болот. Если ал адам ответственность алса, ошол вопроско, он не будет страдать. А безответственность приводит к этому страданию, да. Анан ошондо бул жоопкерчилик маселеси болот да. Шариатка айта турган болсом, жана мен бир коомду өзгөртпөйм дейт. Качан ал коом өзлөрү өзгөртпөйүнчө. А мен буну айтып атам да. Даже Кудай жардам бербейт деп атам да. Ал адамдаргачы, жана страдать атам. Эмнеге деп атпайбы менен сурапчы. Анткени бир окуучум бар, ал ушуну жардам бере берет да. Аны айтып атам да, сен жардам бере албайдың деп атам да. Он будет дальше страдать деп атам, он сейчас деньги дашь, он вот этот акчаны коротот и дальше будет не страдать деп атам. Сен жардам бере албайсың. Аны айтып атам да, Кудай да жардам бере албайт деп атам да. Ан кандайча деп Кудай эмнеге? Жок, Кудай может деп атам, всемогущий. Но өзүнүн адилеттүү мыйзамдары бар да. Аллах таала айтат да, өзүңөр өзгөрмөйүнчө мен не өзгөртпөйм деп атат, жоопкерчилик алыш керек деп атат да. И ошол страданиянын бир дарызы ошол жоопкерчилик деп атам да. Любой маселеде, если человек, мындай, как бы универсальный формула, если человек где-то или в каком-то направлении страдает в депрессии, значит, он избегает там ответственности. Все. Ошол эле да. Мен бир таанышым психологко бара баштады да. Анан барат, бир бардым дейт, эки бардым дейт, үч бардым дейт да. Бул чын мындай айтып берип атам, жакын адам аябай. Анан дайыма дейт, ар бир сеанста дейт, акча төлөй берип чарчадым дейт да. Анан айыкканымды сездим дейт. Ошол. Бул жерге бир мисал кошуп коечу. Тиги Азамат деген баягы шоумен бар эле го. Азамат тиги тамашабын, э? Жок, бирки российский ким эле? Мусагалиев. Анан ошол прикол айтып атат да. Мен дейт жана психологко барып проблемамды айтып атам дейт. Анан психолог мынтип угуп күлүп коет дейт да. Анан мынча сомдоп коет дейт да. Анан акчасын төлөп коем дейт. Анан эртеси барып дагы айтам дейт. Анан дагы мен угуп анан күлүп коет дейт да. Анан дагы акча берип койган. 3 жолу баргандан анан кийин өзүмө сүрөдүм дейт. Азамат, сенин рассказдарыңа мына психолог күлүп атат а депчи. О, күлүп атат. Анда сен ошол психологду күлдүрүп, анан еще ага акча берип атасың а дейт. Анан о депчи. Анда давай эме кылабыз, башка элдерди күлдүрүп, анан еще акча алабыз за это депчи. Анан кийин именно жана юморист болуп калган себебим ушул дейт. Мен депрессия болуп психологко айтып бердим дейт. Өзүм историяларым ал болсо аткырып күлө берет дейт. Анан өзүмө бир 2 жолу баргандан кийин понимание келди дейт да. Элдерди күлдүрбөйм андан көрөк депчи. Оказывается, моя история, моя жизнь, если расскажу, элдерге эмне болот экен, маанай тартылат экен да. Анан ошентип юморист болуп калдым дейт. Бирок мен айтканым чын мындай 100% основано на реальных событиях деген. Эми ошол жерден берде Денис байке мындай болуп атат да. Он ответственность алып атат да ошол действиясына. В каком плане? Акча төлөп атат да. Анан кийин ошол жалуется эме барып психолог, анан кийин еще деньги дает. Анан мындай бир понимание келет да, кой, мындай жоопкерчилик алайын, жашоомду өзгөртөйүн дегенчи. Бир какой-то бир осознание алган да. Чындап айтканда бизде адамдар мындай жеңил методдорду издешет да. Мисалы үчүн могул азыр деле мындай дем барууга аябай эме өнүп кетиптир го. Дем салуу. Дем салуучу канчалаган адамдар дем салып барышат. Андай негизи мындай ала турган болсок, динибизде Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сонун ыкмаларды таштап койгон, мындай ошол аяттарды окугула, ошол дуаларды эртең менен окусаңар, кечке чейин сак болосуңар. Кечинде ошол аяттарды, ошол дуаларды окуган болсоңор, эртеңге чейин сак болосуңар депчи. Бирок адамдар ошону аткарбай туруп, аларга эмне? Бир молдокеге барып, дем салдырып, анан ага 500 сом же мындай акчаны бергин, мындай жеңил болот да. Оңой метод издеп атат да. Ошол Данияр байке айткандай, мындай жоопкерчиликти албай атат да өзү. Анан
ошого көнүп калат да, тиги молдолор деле көнүп калат, тиги элдер деле болуп калат. Анан молдолорго деле Алла ыраазы болсун, потому что ошол энергетиканы, ошол проблеманы алар өзүнө эмне кылып атат, жүк кылып алып атат да. Анан убагында Раматылык Чобак ажы мен ошондой кылбайм деп аткан да. Себеби дегенде жана мусулмандардын, элдин образованиясын көтөрөм деп ниет кылган да, баягы хадис академиясында ошон үчүн ачып атат да, баягы мусулмандардын образованиясын кийинки деңгээлге эмне көтөрүш керек болуп атат, дем салып эле жүрбөй депчи. Анан бул дем салып аткандарга дагы Алла ыраазы болсун, анткени алар да бир эмени көтөрүп атат да, баягы түйшүктүчү. Себеби дегенде сиз айткандай баягы временно эмне болуп калат, облегчение болуп калат, анан кийин кайра эмне болуп келет, дем салдырыш керек болуп калат да. Көз деген нерсе бар да, мисалы үчүн динде, көз. Анан Пайгамбар да айткан, ошол көздөн мындай ошол дуаларды окугул. Анан көз деген нерсе бул мындай күнүмдүк жашообузда болот атпайбы? Ооба. Бүгүн дем салдың, эртең кайра ишке чыктың, мындай көчөгө чыктың, кайра көз тийди да. Анан ошон үчүн дайыма ошол дуалар менен жүрүш керек да. Эми ошонун личный ответственность болуп атат да. Буну образын айтканда мен мындай кылып мисал кылсам туура болобу дейм да. Мындай баня бар да, анан биздин үйүбүздө душ бар. Анан кийин алар болсо бир ай жуунбай жүрөт да, анан баняга барып акча төлөп, анан банядан баягы пилинг кылып, аны жууп жашына калып эмне кылып коет, чыгарып коет да. Мен аларга айтып атам да, үйүңөрдө душ бар, мочалканы сатып алгыла, самынды эмне сатып алгыла, душка түшүп тургула күнүгө. Анан мына жерде зубный паста менен зубный щетка менен тишиңерди 2 маал эмне кылып тургула, жууп тургула деп атасың. Алар ошону мындай кылгысы келбей атат. Кылбайм, бир айда бир жака барып коет. Банягачы. Анан чыгып алып жеңилдеп калдым. Конечно, жеңилдейт да. Бир ай жуунбай жүрсө. Жана мынтип айтып духовный гигиена деген сөз да. Жана мынтип айтып калдыңыз. Ушун мага бай адамдар да келет, чоң бизнесмендер да келет. Бирок ошол көптөгөн ийгиликтерге да жетип, балким чоң, балким макамдарда отуруп, же болбосо чоң акчаларды таап дагы, же күчтүү машинелерди айдап дагы, мындай айтканда жүрөгү ушул тынчсызданып, жүрөгү сарсанаа болуп, санага батып, ушундай эми бир мага кайрылат деп атасыз да. Чындыгында демек биз сиздин айткан сөзүңүзгө ылайык түшүнсөк болот экен да. Бактылуулук бул бир гана жүрөгүбүздө, динде Алла Тааланы табууда, туурабы? Мындай адамдар көп кайрылабы же бул чанда эле ушундай кезип калабы? Жок, мен айтып коеюнчу мындай. Кантип айтсам эми, бул сөз лидер адамдарга тиешелүү деп койсок болот да. Бул сөз кыйын адамдарга тиешелүү деп койсок болот да. Анан кыйын адамдар, Нурсултан эке, кыйын адамдар жардамга көбүрөөк муктаж экен. Кыйын адамдар түшүнүүгө көбүрөөк муктаж экен. Неге дегенде, мисалы үчүн алсыз адамдарга бизде заведениялар бар да, больница бар, дем салган жерлер бар, алсыз адамдаргачы. Мисалы үчүн благотворительный фонддор бар, например, алсыз адамдарга. Бирок кыйын адамдарга мындай жардам бере турган заведениялар жок эсе да. Мисалы үчүн кыйындар үчүн эмне больница, же кыйындар үчүн эмне дем салган жер дегенчи. Анан ошол кыйын адамдар деле адам да, кыйын адамдар деле мындай алсыз болот да, ошолор өзүнүн баягы алсыз жагын бекитип, алсыз жагын эмне кабыл албай кыйналып калат да. Анан ошон үчүн мен кыргыздардын кыйындарын баарын эле кайрылып айтам. Анан ошолор биз биринчиден кадырлаш керек аларды. Анан алар өзүнүн баягы ошол алсыз жагын билет, бирок айта албайт да элгечи. Эмнеге айта албайт дегенде, статус не позволяет. Эмнеге айта албайт дегенде, элдер эмне кылат? Бул деле ушундай адам турбайбы деп эмне кылат? Сөз кылат, эл не примет да. Бирок алар эме аябай эмне жардамга муктаж. Анан айтып атам да, ошолор Аллах Таалага кайрылса, анан айтса, жок, бул мен кыйын эмесмин, только эмне Алла Таала кыйын. Мен жөн эле себепчимин десе эле жеңилдейт да. Мисалы үчүнчү. Ошондой болуп. Аны Кудай менен каршы чыгып атканын, же Кудай болуп атканын өзүлөрү билбей атат деп атам да. Аны жана психоанализ кылганда, же алы менен сүйлөшкөндө жана ниеттерин караганда эле мындай билинип калышы мүмкүн да. Анан ошондой адамдарга, Нурсултан эке, сен туура эмес кылып атасың, сен мындай кылып атасың, мына жер кой айдай турган адамы жок болуп калат алардынчы. Ошол высотага чыкканда, ошол мындай ийгиликке жеткенде баардыгы эле сен сону сүйлөп атасың, китеп жазыш керек экен дейт. Сендей адам эмне дүйнөдө бир жаралат дейт. Анан ошондой сөздөрүн айтат. Анын кемчиликтерин, каталарын айткан киши жок болуп калып атат да.
анан ошол себептен же болбосо сын кабыл ала албайт сын кабыл ала албайт. Кабыл ала албайт, айтса дагы. Тигилер айта албайт, потому что ал эмне кабыл ала албайт. Анан ошондой бир патовый ситуацияда болуп атат да. Ал бир күнү сынып калышы мүмкүн да. Анан ошон үчүн даже Сулайман алейхисалам аябай мындай бай адамдардын бири да. Ошол деле баягы байлыгына чиренбей Давуд алейхисалам, ошолор мисал алса болот да, бай адамдарчы. Давуд алейхисаламдан, Сулайман алейхисаламдан, Юсуф алейхисаламдан алар эмне кылып атат? Аллах тааланын колдоосу менен, Аллах тааланын коргоосу менен бай дагы болуп атат, жүрөгү дагы эмне болуп атат? Тынч болуп атат. Анткени бизге мындай история керек болуп атпайбы? Где ты богатый и счастливый. Где ты при власти и ты счастливый. Аны каяктан табабыз дегенде историялар бизде бар. Пайгамбарлардын историялары бар, и сахабалардын историялары бар. И ошол жерде рецепттер бар да, и ошол жерде формулалар бар. Ошолор менен эмне кылыш керек? Следовать этиш керек болуп калат да. Ошону аябай сонун айттыңыз. Негизи мындай западный психологияны, батыш психологияны карай турган болсок, мындай баардыгы мындай эгоцентризм, да, вокруг эгоцентризма. То есть я, мен. А тиги исламды ала турган болсок, Аллах деп атабыз да, Кудай деп атабыз. Анан ошол жерде мындай ортодо бир баланс табыш керек болуп атат да. Ошол балансты ошол жерде жана сиз айтып атканда он себя обманывает тем, что ошол нерсеге, ийгиликке он сам этот пришел. Анан мен ошолордун өзүнүн бетине деле айткам. Азыр да айтып коеюн. Например, ийгиликке жеткенден кийин сен кантип ийгиликке жеттиң десе, мен эртең менен туруп журкадым дейт да. Кантип ийгиликке жеттиң дейт, мен эртең менен туруп кофейняга барып кофе ичип китеп окуп анан иш кылчумун дейт да. Сен кантип ийгиликке жеттиң десе, мен 1 саат күнүгө умный адамдар менен сүйлөшүм деп, ар кимиз ар кандай эмелерди айтат да мындай. Анан они сами не знают, как пришли к успеху. К успеху. Реально не знают сами. Бирок в глубине души они понимают, что ошол депрессияда жүргөндө же кыйналып атканда Кудай алга жардам бергенинчи. Өзүлөр билет. Мен экөөнү айткам аларды. Кафене силер эмне эле тиги сүйлөп атасыңар деппи? Силер тиги баягы өзүңөр билесиңер го, кыйналдыңар эле го депчи. Анан кыйналганда акчаңар да жардам бере албай койду эле го. Ошондо бир Кудай силерге жардам берди эле го. Анан эмне анан кийин аны айтпай атасыңар депчи. Буга аят жанагындай болот атпайбы? Алар дейт, деңизде барып аткан дейт да, деңиз чоң толкут дейт да. Деңизде адам баратат дейт да, деңиз чоң толку, анан өлүп калабыз деген коркунуч келгенде жүрөктөрүн тазалашып дейт, Кудайга гана кайрылышат дейт да. Анан как только дейт биз аларды сактап койгондон кийин дейт, жерге бутун тиер менен бизди унутуп калышат дейт да. Анан ушул адамдар төбө ашуудан ашып алгандан кийин, деңизден эмне чыгып алгандан кийин, анан кийин эртең менен биз чуркадык, анан кофейняга барып кофе ичтик, анан кийин мондай золотой час кылып, анан кийин 1-2 саат китеп окудук, анан ийгиликке жеттик деп эле өзүн алдап атат, элди да алдап атат да. А если глубже копнуть, целостно карасак, аларда мындай эмес жок деп атам. Жана айтып аткан формуласычы. Бир эле нерсеси бар, от души ниет кылган, жана Куранда аятта айтылгандай жүрөгүн тазалапчы. Анан Аллах таала ошол ниетин кабыл алган, и ошол мрактан к свету чыгарган да. Ошону унутпаш керек да, ийгиликке жеткенден кийинчи. Ошол эме болот да. Аны унутуп калса, Аллахтын ага кылган мамилеси кандай болот экенин аны алымдар жакшы билет да. Мен ал жака комментарий бере албайм дегендейчи. Менде бир суроо бар, Денис байке. Жанагыдай нумерология, болсом сюцай дегендерди кандай түшүнсө болот, ошол динде кандай кабыл алынат? Бул туурабы, туура эмеспи? Менде бир эки ой бар да. Ошонун биринчиси мындай болуп атат да. Баягы биз эгемендүүлүктү албадык беле? Эгемендүүлүктү алгандан кийин жана эмелер көбөйүп кетти да, жана сектанттарчы. Сектанттар көбөйүп кетти. Анан кийин дагы финансовый грамотностьтун жогунан лотерейный жактан мошенничествого кирип кетип, анан жанагы эмеде мошенничествого да кирип кетишти го, жана пирамидаларга мисалы үчүнчү. Мындай эл эме болуп баратат да, мындай өсүп баратат да. Мисалы үчүн жана көз ачыктарга дагы барышып, бакчыларга да барышып, кыйналып атат адам. Анан ошол деңгээлден өтүп баратат деп ойлойм да. Анан азыр суицолог, нумеролог дегендер чыгып калышты дейм. Булар деле убактылуу. Бул деле өтүлө турган эмне? Бир деңгээл деп ойлойм да. Анткени элдер уже жанагындай нерселерге алданбай калды да уже.
пирамидаларга, лотереяга деп коелучу, например, ошол деңгээлден өтүп анан эми ушулар келди окшойт, бул жерден деле эмне кылат, өтөт деген бир ой болуп атат да. Бир эгер мындай общий историяны карасакчы, мына Кыргызстандын историясын карап айтып турган болсом, бул адамдын баягы элдин сознаниясы өсүп атат деген сөз да. Анан бул нерсени баягы акылдуулукка салып, данышмандык менен салып эле бул мындай өтүлө турган нерсе, убактылуу нерсе деп кабыл алса жакшы болот. Экинчи ой мындай болуп атат. Бизде темперамент деген нерсе бар да. Мисалы үчүн темпераменттен кандай? Интровертированный, анан экстравертированный тип личности деп коет. Мисалы үчүн раматылык чубагажы мындай 250 кишиге, 10 000 кишиге, 15 000 кишиге деле сүйлөй берет да. Аныкы тип личности экстравертированный. Ал мындай бир киши менен сүйлөшкөндөн 10 000 киши менен сүйлөшкөнгө ага эме да, мындай тип личности позволяет 10 000 кишиге. Кээ бир адамдар энергиясы жетет да. Жетет да ошо 10 000ге, 15 000гечи. Кээ бир адамдар мындай бир-эки эле адам менен сүйлөшөт. Мисалы үчүн ал бухгалтер болуп иштейт, бир эле адам менен сүйлөшөт, шеф менен эле отчетту берет, всё. Же программист. То есть анын тип личности ошондой да. И ал аны эме кыла албайт, мындай чыга албайбы. өзгөртө албайт. Кудай таалам ошондой болуп эмне кылган, жараткан. Мисалы үчүн бирөөнү эркек кылып жаратты, бирөөнү аял кылып жаратты, же бирөөнү жанагы экстравертированный кылып жаратты, бирөөнү интровертированный. Бирөөсү, например, бизнес болуп төрөлдү, бирөөсү дева болуп төрөлдү, например. То есть ал ал мындай бизде настройка бар да, базовый. Ал өзгөрүлбөйт. Мисалы үчүн мен кыргыз болуп жаралдым, мен эркек болуп жаралдым, 1984-жылы төрөлдүм, майда төрөлдүм. Бул эмелер да, мындай базовый настройкалар. И буда Кудайдын мудрости бар да, именно Кыргызстанда, именно ушул жылы, ушул айы, ушул күнү, ушул саатта төрөлгөн Кудайдын бир мудрости, Кудайдын бир мындай волясы да. Анан алар баягы мен нумерологом девятка экен, мен восьмерка экен, тиндей мындай дегенде жерде эки эме болуп калып атат да, эмнечи? Биринчиден алар недовольный болуп калышы мүмкүн, ошол эме болуп калганына. Ошол убакта ошол күн төрөлүп калган. Төрөлүп калганыначы, например. Аны ал чечпейт да. Аны Кудай чечип атпайбы? Даже качан өлүшүн дагы эмне кылат? Кудай чечет. Анан бул мындай ыраазы боло турган, анан кабыл ала турган, анан өзгөрүлбөй турган нерселер да. Аны жөн эле мындай, ушундай мындай эле коюш керек. Анан тагдыр деп, тагдыр деп мындай өзгөрүлбөй турган тагдыр да. Анан экинчиси мен девятка экенмин, мен семерка экенмин, укмуш болот экенмин, короче. Деп мындай жана сиз айткандай ответственность албай эле полный эмне кылып коет, полагать этип коет ошол цифрага, Кудайга таянбай эмне кылып атат? Цифрага. Анда уже берди алымдардын айтуусу боюнча ширк болуп калат. Анткени Кудайдан башкага таянуу бул досуна таянабы, акчасына таянабы, цифрасына таянабы, бул ширк болуп калат да, алымдардын айтуусу боюнча. Анан менин түшүнүгүм ошондой да, бул баягы өтө турган этаптардын бири, как тренд сыяктуу кетип атат. Экинчи пикирим, бул базовый настройка бар бизде. Мисалы үчүн сиз мен айтып койдуңуз да, сен Данияр эркек экенсиң, Данияр сен кыргыз экенсиң. Мындай карасам где-то бир 84-жылы төрөп айтып койсоң, мен кантип билип койдуң деп таң калсам эмне болот? Ушун таң калып атат да аларда. Мисалы үчүн, сен эмнени айтып атасың? Базовый нерсени айтып атат. Базовый. Сизди көргөндөгү абалды айтып атам да. Эми просто ошол нумеролог, социолог деген илим ошол эмелер билет да, жанагы илимдерди. Мисалы үчүн мен карап туруп, мына Денис Бейкен, булар экстравертированный тип личности, сен да экстраверт, кантип билип олдуңар дейсиңер. Просто тияктан окуп атпайм, мен силердин тамадада выступать эткенин көрүп атам, тамашоуда выступать эткенин көрүп атам, тамада болуп аткан көрүп атам, передачаны алып туруп, уже бул подлежит эмнеге? Экстравертированный личность. Денис Бейкеда өткөндө 600 адамга сабак берди, мисалы үчүн. 25 адам, 30 адамга сабак берди. Булардын поведениясы менен биз экстравертированный тип личность деп анализ кыла алабыз да. Ошону айтып койсо эле таң калып атат да тигилерчи. Данный нерсенчи, базовый нерсени. Аны паспортистке айтса, например, который знает, где ты регистрирован, качан төрөлгөн, ага айтса мындай, бул паспортистка да бул билет деп коебуз да. Ошол жооп да пока. Суицай деген эмне? Ошол нумерология, суицай баары бирби, ошол бир бутактарды. Фэншуй дейсизби? Мен мындай базовый понятияны алар боюнча мындай кантип айтсам, мен айырмаларын билбейм. Мисалы, суицай кандай, нумерология кандай экенчи. Просто мындай общий сырттан карап баа берип айтып атам да. Түшүнүктүү. Кандай, мисалы үчүн
китептерди сунуш бере аласыз. Мисалы үчүн кимдин кайсы автордун китептерин ошол динден акыйдабыз бузулуп кетпеш үчүн, түшүнүүбүз, көз карашыбыз бузулуп кетпеш үчүн, бирок ошол эле убакта психологиябызды оңдоп алыш үчүн көп, мисалы үчүн депрессияга түшкөн аял кишилер бар. Бирди төрөйт, экини төрөйт, үчтү төрөйт, төрттү төрөйт, үйдө болот, балдар менен болот, сыртка чыга албайт, мисалы үчүнчү. Анан ошол кезде эми коомчулукта байкалат да биздечи, аябай бир психологиялык жардамга муктаж экени сезилет. Мисалы үчүн ошол эжекелерибизге, айымдарыбызга, мындай жана башкаларга. Любой жерде, любой күнү, любой адамга мындай без сомнения рекомендация кыла турган эки китеп бар. Ошонун бирөөсү Ыйык Куран, анан экинчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны да. Буну мындай эме кылат, мындай любой жерде, любой убакта совет бере берем да. Андан тышкары мен бул советти айтам да, убактылуу деп айтам да. Мисалы үчүн бул группага деп айтам да, мисалы үчүн опыт менен бөлүшүпчү. Анткени ал мага таасир берген, ага таасир бербей болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мен Джек Лондондун жана Мартин Иден деген произведениясын алгам, сунуш кылат элем да. Кимдерге дегенде, айылдан келгендерге депчи. Неге дегенде, Мартин Иден өзү айылдан келип туруп, анан 4 жылдын ичинде мировой деңгээлдеги адам болуп кетип атат да, мисалы үчүн. Анан мен айтып берем да, бир байкенин сөзүн кайталапчы. Ар бир айылдык Мартин Иденди окуш керек депчи. Ал мындай эмеге да, мындай мотивация да. Анткени Мартин Иден баягы өзү кедей үй бүлөдөн чыгып, анан айылдык болуп, анан шаарга келип туруп, анан кийин мындай республиканский эмес, международный деңгээлге чыгып кеткен да. Анын аягында өзүнүн баягы историясы туура эмес бүтүп калып атат. Анан ал жагын уже жанагындай анализ кылыш керек да, баягы Кудайга болгон ыйманы жагынчы, мисалы үчүн аз экен же жок экен депчи, мисалы. Психологдордун психология боюнча жана Виктор Франклдын «Смысл жизни» деген эмнеси бар. Китебин сунуш кылам. «Смысл жизни» деген. Так. Потом Лиз Бурбонун китептери бар. «Слушай свое тело» деген. Эгер мындай тоже жакшы психологдордун бири да, мен тоже международный деңгээлдеги. «Люби свое тело», «Слушай свое тело» деген китептери бар, Лиз Бурбон. Аны окуп жалаң өзүң жакшы көрүп калбайсызбы? Жок, ал эме кылат, кандай десем, как сказать, жакшы репутациясы бар психологдордун бири да, жанагындай фанатично кетпеген. Спокойно эмне кылат, айтат да, өзүңдү да сүйүшүң керек, чөйрөңдү да эмне сүйүшүң керек, жаратканды да эмне кылыш керек, сүйүш керек, анан гармонияда болуш керек деген түшүнүктө эмне кылган берген. Анан бул китептерди айткандан кийин сөзсүз мындай ислам болгондон кийин, мусулманчылык болгондон кийин ошолордун, например, алар христиандар болуп атпайбы? Ошондой көз карашта жазат да, анан ошол жерлерде эмелер келет да, анан туура түшүнүп кабыл алып коюш керек да. Бул мындай биздин динибизге эмне кылат экен, туура эмес келет экен ушул жери деп албай коюш керек да, мисалы үчүн. Могул жерин ала берейин депчи. Аны как эме катары, мындай научный деятель катары произведениесин окуш керек, а как личность катары аны мындай башкача анализ кылыш керек да. Анан ошон үчүн мындай тандап карагыла деп атканым ошол да. Без сомнения жана эки китепти эле любой жерден рекомендую дегендейчи. Ошо. Анан ошол адамдардын возрастына жараша, полуна жараша, состояние жарашында жана китептерди рекомендация кыласың да. Анан ошон үчүн азыр биздин угуучулардын деңгээлдерин билбейсиз да. Ар ким ар кайсы абалда, Ошон үчүн баягы мындай осторожность менен айтып. Менимче, мисалы үчүн мурда сахабалар деле, мындай древний Грециянын китептерди окуп, ошол эле Аристотель, Сократтарды, мисалы үчүн грек тилинен араб тилине которуп, ошону окуп, эмне үчүн ушундай көз караштары дагы кеңейүү максаты менен. Анан мисалы үчүн Европада убагында ошол китептер баардыгы жок кылынган да, өртөнүпчү. Анан кайра ошол араб тилинен, англис тилинен жана башка тилине восстановление болгон да убагындачы. Ал эмне көрсөтүп атат? Сахабалар ошол маалыматты корккон эмес. Ошол маалыматтын неге корккон эмес? Себеби акыйдасы, диндин түшүнүгү туура болгондон кийин, бекем болгондон кийин сен түрдүү ар кандай маалыматтарды ала бересиң. Фильтр болгондон кийин туура жактарын алабыз. Исламга, шариатка каршы болгон нерселерди акырын мындай четке коюп коебуз деген маселе да. Ошол психология деле ошондой. Аны коркпош керек, окуш керек. Эң биринчиден өзүбүздүн динди билип туруп, анан мындай
башка маалыматтарды деле образованный болуш керек болуп атат да. Образованный англис тил жактан дагы, психология жактан дагы, бизнес жактан дагы жана разносторонний образованный, подкованный деп коебуз го. Анан учурдан пайдаланып дагы бир сунушум айтып кетейин деп аткам. Өзүн билем, өзүнүн жашоонун өзгөртөм деп жүргөндөргөчү. Ал кандай сунуш дегенде, ал мен байкоомдон дагы айтсам болот, өзүм байкоомдон, анан башкалардын дагы байкоосунан да. Ал кандай дегенде, сөзсүз жанагындай специалист, сөзсүз наставник же устаз болуш керек экен да. Ошол эле Акжол Махмудовду алсак, ошол эле Айсулуу Тыныбекованы алсак, биздин балбандарды. Алар мындай бир устазы бар, алар менен убакыт менен бөлөт. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл. Анан мындай дүйнөлүк деңгээлге чыгышты да. Дүйнөлүк мындай республикалык эмес, дүйнөлүк деңгээлге чыгышты да. Анан ушул мисалдардын негизинде ошо бизнес жактан болобу, дин жактан болобу, психология жактан болобу сөзсүз устаз, наставник болуш керек экен. Сөзсүз жанагындай учениктер имеется в виду, группалаштар. Жана алар тренировка кылып атпайбы, залга барып. Залга барганда да бар да адамдар. Анан ошондой нерсени байкадым да. Эгер адам наставник алып же устаз алып, ал официально алабы, неофициально алабы, анан аракет кылса, жакшы ийгиликтерге жетет экенин байкадым да. Анан ошон үчүн ошо бизнесмендерге делеби, же болбосо психологияны окуп аткандаргабы, же өзүн билем деп атканга, өзүнүн жашоосун өзгөртүп атканга, ошол багытта бир ийгиликке жеткен специалистти карманып эле, шарттарын аткарып эле, анан убакыт бөлүп койсо эле сөзсүз ийгиликке жетет экенин байкадым да. Аябай сонун сунуш. Себеби жакында деле бир тааныш байке менен сүйлөшүп калдым. Ал айтып атат, менин жашоомдо дейт 3 наставнигим бар дейт да. 3 мугалим бар дейт да. Бирөөсү дейт бизнес жагынан мага наставничество кылат, совет берет дейт. Экинчиси дин жагынан, бул устазым дейт, үчүнчүсү дейт, бул семейный отношенияда дейт да. Ошол 3 наставнигим бар, ошол 3 наставник менен дайыма жолугуп, сунуштарды мындай сурап, маселелерди чечет экен да. Себеби мындай болуп атат. Ошол наставниктер же ошол устаздар, китеп башка да. Китептен сен обратный связь ала албайсың да, жөн эле окуп коесуң да. Устаз биринчиден ал нерсени билет, экинчиден сени да билет да. Анан именно кайсыл методика, даже кайсыл техника сага туура келет, кайсыл туура келбейт. Анткени китепте жазылып берет, бир 2-3 техника жазылышы мүмкүн. Бир техникасы пайда бериши мүмкүн, бир техникасы зыян берип калышы мүмкүн да. Анан ошол нерселерге дагы мындай живой пример болуп берет экен да, ошо мугалимдерчи, устаздар. Анан өзүм жашоомдон деле карасам деле, башка ийгиликтүү адамдардын жашоосун карасам деле, ошол жакшы наставниктер болгон, устаздар болгон, анан көп убакыт окушкан да. 1 жыл эмес, 2 жыл эмес, 3 жыл эмес, 4, 5, 6, 7 жыл. Мисалы үчүн Макжолдун мисалын айтып атпайбы, 10 жыл эмне болгон? Мээнет кылган да. Үзүрүн алып атат да. Үй бүлөлүк психология боюнча 1-2 ооз сөз кылып кетели. Ушул негизи мындай идеалдуу үй бүлө, идеалдуу ата, идеалдуу аял киши, кандай болуш керек? Ислам призмасы менен карап атам да. Ислам призмасы менен караганда мындай да. Умар разияллахунун үй бүлөсү дагы идеалдуу болгон эмес да. Умар саха бар го, халиф, ошонун үй бүлөсү да эмне? Жок, пайгамбарыбыздын деле алатын болсо Мен ал сөзүңүзгө кошулбайм. Жок. Дейсек, сиз экөөс сүйлөшөр абдан кошулуп турду. Жок, просто ти Нурсултандын аялы идеальный болуп атпайбы? Алхамдулилля. Анан баардыгы ошондой деп ойлоп атса керек да. Жок. Бирок Нурсултандын үй бүлөсүндөй идеалдуу болуш башкалардын үй бүлөсү шарт эмес деп атам да. Анткени алар Нурсултанда болуп төрөлүш керек эле, Нурсултанда болуп эмне керек эле, иш кылыш керек эле, Нурсултандыкындай аял алыш керек эле дегендейчи. Тамаша. Эми Нурсултан байкенин сөзүн мындай кылып түшүндүм. Баягы баалуулуктары менен, нормасы менен тынч мындай өнүгүп өсүп жашаш үчүн кандай кылыш керек дегенде, аялы дагы эркек дагы жоопкерчилик алса, өзүнүн жоопкерчилиги. Ар бир аял өзүнүкүн, эркек эмне өзүнүн. Анан 2 правиланы эле сакташ керек болду. Ал правила кандай дегенде, жардам бер, либо не мешай. То есть либо сен мындай зыян келтирбешиң керек. Это эме да, мындай кандай десем, самый минимум да. Просто тишпей эле кой, болду всё. Аялыңа эмне? Тишпе. Всё, өзүн мындай проблемасын чече албайсың да, анда эмне? Тишпе. Ал өзү эмне кылат? Аракет кылат.
самообразование менен аракет кылып атат да аялдар деле. Аялдарга айтайын деп атам, эркек деле бир оокат кылайын деп атам, аракет тийишпе, хотя бы тийишпе. Он найдет свой путь, там, свой рызык, там, своих дегендейчи. Ошо биринчи закон эме кылыш керек болуп атат да. Вот, не трогать, не мешать. Все. Экинчиси жардам бериш керек. Эгер мамлекетке келсек, мисалы үчүн биздин президент деле айтып атпайбы, бизнесмендерге тийишпегиле депчи. Ал бизнесмендер өзүлөрү эмне болот? Оокатын кыла берет да, мындай өзүлөрү эле эмне кайрымдуулук чогултуп эле, өзүлөрү эле эмне жардам берип эле, эл өзү эле эмне кылып коет? Элдерди иш менен камсыз кылып. То есть сиздин баягы сурооңузга ошондой деп жооп бергим келип атат да. Биринчи тийишпеш керек, экинчиси эмне кылыш керек? Жардам бериш керек болуп атат да. А жардам берсе это лучше. Бул золотое правило да. Анан минимум эме кылыш керек болуп атат да, не вредить, не мешать да. Ошондой болсо жакшы болот да. Өзүңүздүн мындай жашооңузда колдонгон кандай адаттарыңыз бар күнүмдүк жашоодо? Адамдар меники мындай болуп калды да, акыркыга келгенде. Эгер лично өзүмө келсем, мен мындай тормоз эткенди үйрөнүп атам азыр. Имеется в виду тормоз болгонду үйрөнүп атам деген ал мындай да. Мисалы үчүн мына жерде мындай кыл, же мындай деп совет айтып, же мындай деп койгон жерден эме болуп атам мындай. Токтонуп атам да. Анткени мен ошого аябай эме көнүп калгам да. Мындай мен унчукпай жүрүшүм керек болуп атат да. Мындай лично өзүмдүн психотипиме келгенде, лично анан эгер мага окшогон адамдар болсо, менин психотипим менен адамдар болсо, ошолорго мен советую да, тормозить дегендичи. Ал кандай дегенде, мисалы үчүн Ар кимге акыл үйрөтпөгө. Акыл үйрөтпөгө, мисалы үчүн. Или кафеге барып калсаң, например, официант туура эмес обслуживание кылып коет, администратор мындай деп коет, тамагың алып келбей коет, тамагың ашырып алып келип коет, мындай. Чай берип коелу, все, ушуга да шүгүр. Өткөндө бир ифтарга бардым. Биринчи тамакка шорпо бердим, экинчи тамакка кебаб бердим, анан кийин чай менен нан алып келди, анан 1 саат өттү, шорпону кебабты алып келген жок да. Анан сурадым да, эмне болду десем, байке унутуп калыптырмын дейт да. Хорошо деп турам. Чайдын акчасын төлөп, нандын акчасын төлөп кетип калдым. Анан эртеси башка кафеге барып кебаб жедим да. Айтып атам да, бул студент официант болуп эмне иштейт, орозо айы, элдер эмне көп. Бирөөсү кыйкырып атат, мен кечке ачка жүрдүм, давай алып келбейсиң деп атат. Анан мен эмне кылам, бул лишний раз буга эмне көңүлүн оорутуп, жүк болуп, напрягать этип, муну ушуга хотя бы жардамым баягы тийишпей эле коеюнчу дедим да. Ошол болзун деп атам. Лично өзүм мисалы үчүн муну жылы деп койсок болот. Именно ошону үйрөнүп атам да, мындай эме алганда. Бул өтө сонун позиция, себеби тормозить эткеничи. Бизде бүгүнкү күндө аябай көп элдер мындай ар кандай адамдарды мындай сынап, мындай айтып, бир нерсени мындай үйрөтүп, мындай ошолор аябай көбөйдү да. Анан бирок исламда ала турган болсок, мындай принцип бар да: быть в отношении других, да, адвокатом, в отношении себя прокурором. Башкалардын наоборот мындай эметип, анан өзүн күнөөлөш керек депчи. Бирок биздики тескери болуп атат азырча. Уштак именно жанагындай адамдар болот го, преследователь болор экен, мындай акыл үйрөтүргөн, кыйын болор экенчи, ошолорго кеңеш да. Анан өзүм ушуну колдонот. Машинаны коюп койдум, артынан келип бирөө коюп койду да. Анан ишке барыш керек болуп атат, мисалы үчүн. Же жума намаз кылыш. Все спокойно, там жашнак болуп жөө эле эмне, таксимен кетип каласың, болду все. Ага чалып не, аны стресс болуп жок, все, мейли. Бу дагы бир эме мындай. Не болгонун билбейм да, мындай додумывать этпей, мындай все, мен эмне кылам? Жума намазга эмне кылам? Барам, все, азыр намазымды окуйм, болду. Келдим. Все, машина кетип калыптыр, тиги, все, мен да намазымды окуп келдим, болду. Ошондой эме кылып атам да, эгер преследователь адамдарга бере турган кеңеш да. Энергиясы ашып ташып, тим эле эмне кылар, урунарга тоо таппай калган моментте сабырлыганды үйрөнүш керек болуп атат. Баягы убактыбыз акырындап соңуна келип баратат. Көп учурда ушул көп ийгиликке жетпей калдым. Определенный сиз айтсыз, өзүңүздө болгондой эле окуя. Ушунча жашка жеттим. Мындай достор бар, тааныштар бар, алар өстү, биз өспөй калдык. Бирок мээнет кылып атышат, Кудайга шүгүр. Базовый потребностьтар жабышты, бирок мындай байлык таба албай калышты дейли. Ошол ойлор менен жашап аткан адамдарга ушул психологиялык жаатта кандай кеңеш бере алабыз аларга? Ошолорго алар өзлөрүнө суроо берсе, жообун таба алат да.
ал суроо мындай болот да. Данияр, кайсыл ниет сени мындай ийгиликке жеткизди эле, кайсыл ниет сени мындай жүрөгүңдү эмне кылды эле, тынчтантты эле, эстесең депчи. Анан ошолордун тарыхында сөзсүз андайлар болгон. Нурсултан сенде да болгон, Денис байке сизде да болгон, менде да болгон дейчи. Ошону эле анда вспомнить его. Эстеш керек да. Кудай мага кайсыл ниетим үчүн менин жүрөгүмдү тынчтык кылган. Бир ниети бар да. Кайсыл ниетим үчүн мени мындай ийгиликке жеткизген. Ошону эле анда вспомнить. Анан ошондо эле моментально жүрөгүм эмне болот? Тынчтанат, шүгүрчүлүк көбөйөт да. Бул бир. Анан экинчи совет мындай болуп атат да. Аны мен бергим келип атат. Мага бир аял келип калды. Проблемасын айтып. Аны консультация кылдым. Ага тапшырма бердим да. Сенин задачаң мындай дедим да. Короче, белгилерди карайсың дедим да. Кандай белгилер дейт? Кудайдын мээрими деген белгилерди карайсың дедим. То есть эртең менен турасың, бир күн өтөт, Кудай мага кандай мээрим кылды депчи. Анан ошону байкаар менен эле альхамдулилля деп айтып койсуң дедим. Болду, Кудайга шүгүр депчи. Кудай мага ушундай мээримин кылып атасың, мен ошону түшүндүм, кабыл алдым, сага ыраазымын деп эле айтып койсуң дедим да. Анан ошентип 2 жума өткөндөн кийин тим эле настроение сонун болуп эле тим эле келип калыптыр. Анан ага мен бир эле упражнение айткам да. Эмне болду десем, сиз айткандай нерсени кылып тим эле сонун болуп атам дейт. Анан күйөөм иши да банкрот болуп, анан өзүм ишим да банкрот болуп деп келген да. Анан мынтет, мен дейт, жана сиз айткандай эле Кудайдын мээрин байкап атам дейт. Анан Кудайга шүгүр деп атам дейт. Анан кийин мындай кичинекей акчаларды да берип коюп атам дейт башкаларгачы, садака кылыпчы. Анан ошону туура эле кылып атам дейт. Аябай туура кылып атасың дедим. Сен ашырып кылып атасың дедим да. Мен ага эме деп айткам да, жөн эле Кудайга шүгүр айтып кой депчи. Ал еще эме кылып атыптыр да. Кошумчасы менен. Кошумчасы менен кылып атыптыр да. Анан ушуну деле кеңеш берип кете алам да. Ал кандай упражнение дегенде, бар нерсеге шүгүр айткан, бар нерсеге шүгүр айтып, анан настоящим бүгүн Кудай сага кандай мээрим кылды, ошону надо байкаш керек, и ошого Кудайга эмне кылыш керек? Шүгүр айтыш керек. Бул бир. Каниет кылуу. Каниет кылуу. Эгер андай кылбасаңар, анда мындай болот да. Өзүм мисалымда. Тиги машинаны ремонт кылдым да. Машинаны ремонт кылып, ходовкасын жасатсам, жакшы эле акча кетип калды да. Анан ыйлап атам да, блин, акча көп кетип калды депчи. Анан ыйлап атсам, телефондо бузулуп калып атпайбы анан. Анан телефонумда Аземолго мастерге барсам, ал дагы бир чоң акчаны айтты да. Анан 2 жолу ыйлагандан кийин анан өзүм айтып атам, болду Данияр ыйлабайсыңдарчы депчи. Азыр түшүнүп атам да, дагы бир жолу ыйласам да. Дагы бир нерсе бузулуп кетиши мүмкүн да. Анан наоборот адам кейи берсе, наоборот адам кыжаанат боло берсе, ыйлай берсе, мындай шурудай эле келе берет экен проблемалар. Мисалы машинасы бузулат, соткасы бузулат, анан үйдө стресс болот. Холодильник бузулуп калышы мүмкүн, машинанын стиральник машинасы бузулуп калышы мүмкүн. Анан ошону байкап атам да, Нурсултан. Адам канчалык нааразы болуп ыйлаган сайын, налый берген сайын ошондой эмелер, ситуациялар көбөйө берет экен. Мисалы үчүн, анан өзүмдө болду деп атпайм, анан ошол моментте я осознал, түшүндүм, сразу эме кылдым да, токтоттум, анан шүгүр айтып баштадым да, кайра эме болуп калды да, мындай. Баланс болот. Баланс болуп жабылып калды. Анан ошону мындай бир сөз менен айтсам, адамдар эки эле бөлүнөт Курандын негизинде. Аны кандай кылып бөлүп койгон Аллах Таалам? Благодарный, анан неблагодарный депчи. Анан психологиянын базасында адамдарга эки эле нерсени үйрөтөсүң да. Жана благодарный болгонду, анан сабыр кылганды. Благодарный болгон, мына жана бар нерсеге шүгүр кылган, бүгүнкү болуп аткан нерсеге шүгүр кылган, бул благодарный. Сабыр болгон, жана айттым го, мындай биз өзгөртө албай турган нерсе бар. Мисалы үчүн аял киши 9 айдан кийин, 10 айдан кийин, может 7 айдан кийин бала төрөйт. Аны биз өзгөртө албайбыз. А жерде надо просто эмне кылыш керек? Сабыр кылып, сабыр кыл дегенде жатып алып эмес. Жашына калып питательный тамактарды жеп, балага пайдалуу тамактарды жеп, мындай врачтын айткандарын совет кылат го, мындай тамактарды, мындай упражнение кыл деп. То есть сабыр кылып аткан моментте тоже сен действияларды кыласың да. Но ты знаешь, что 7-8-9 айдан кийин ты бала төрөлөт экенчи. Ошол сыяктуу моменттер бар да. Шүгүр, анан сабыр. Ушул эки эле нерсени эле эми адам үйрөнүп алыш керек. Ошондой. Чын мындай көбүнчө умрага барып калсаң, аябай мындай
кичинекей жерде көп адам болот го, мисалы үчүн мечитте 1-2 миллион 3 миллион адам өзгөчө Рамазан айында мына жакында эле бир 4-5 күн болду барып келдик. Анан акыркы бул жылы барганда ушундай аябай көп ойлор болду да. Түрдүү адам. Алла таалам карачы канча деген миллион адамдарды ар кандай кылып жаратып койду депчи. Ар ким ар кандай түс берип койду, ар кандай образ, түрдүү образдагы адамдар бар да. Анан мындай анан ойлойсуң аябай эми билбейм негедир бирок умрага барганда жупуну адамдар көп көрүнөт го. Жөнөкөй кишилерчи. Акыркы акчасы менен келген адамдар көп көрүнөт. Анан жанагындай Пакистандан, Индиядан көп кишилер болот. Анан алардын абалын карап, өзүнүн абалын карап, мындай эми мен айтпай элем аларды мындай өзүмдөн пас көрүп атам эмес, бирок алар да кандай бактылуу болуп жүргөнүн көрөсүң да, мындай сүйүнүп алып тазалап атса дагы, башка дагы ошол кээде ошолордогу көзүндөгү нур, жүзүндөгү жылмаюу анча-мынча бай адамдарда жок. Жок алар. Жыргап эле бири-бири менен моюн бака-шака болуп атканын көрүп ушундай ойлоносуң да. Аларга көрүп ыраазы болуп, чындыгында пайгамбарыбыз айтып атпайбы, жылмаюу бул садака. Садаканы тараталы, жылмаялы, бактылуу бололу. Көп тынчсызданбайлы буюрса. Сиз айткандай сабактардай баардык жашообузду Алла таалага тобокел кылып, Алла тааладан туура кабыл алып буйруса, ошол эле убакта өзүбүздүн жоопкерчилигибизге, мойнубузга түшкөн иштерди баарыбыз аткаралы. Эркек киши өзүнчө, аял киши өзүнчө, кичинекей балдарыбыз өзүнчө. Буюрса иншалла. Дагы бир сөз айтып келип аткам. Тиги Денис байке дагы ушул тема боюнча дагы сүйлөп берди, мен да айтсам. Ал жана Куранда нур деген сүрө бар да. Анан жанандай сөз бар да. Нурдун үстүнөн нур дейт, анан адамдын жан дүйнөсүндө дейт чыракка окшогон неме болот дейт да. Чыракка окшогон дейт да, күңдөй. Анын дейт май болот дейт. Анын дейт шишеси дейт, жемчужный каменьдер сыяктуу дейт да. Чырактын шишеси болот го. Анан ошону свет в душе деп коет да. Анан ошону айтайын деп аткам. Жана биз ички нурубузду эме кылыш керек болот атат да. Кабыл алып, анан ошону күйгүзүш керек болот атат да. Жана анын майы эмне десе искренность дейт. Жана шишеси жана караңгы болуп калганда бул баягы жана убеждениялар да кара точка болуп баягы туура эмес көз караштар дегендейчи. Анан ошол адам жана ички чырагынын шишесин тазалап алса, майын күйгүзүп алса, мындай көп нерсе түшүнүктүү болуп калат да. Тынчтык келет, дагы көп мындай чудесный нерселер болот деп атам да. Ошо кандай дейсиз? Сиз жана свет в душе деген бар го. Свет в душен жагып туруп, анан башкаларга да мындай свет бериш керек да адамчы. Бөлүшүп. Отсутствие тьмы, когда включаешь свет дейт. Жакшы. Ошол чоң рахмат урматтуу көрүүчүлөр. Буюрса бүгүн Данияр Чормошев психолог байкебиз студиябызда колдоп өттү. Учурдан пайдаланып биз дагы дайыма бизди колдогон досторубузга эң эле алгач Толор брендине чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аябай кыргыздын улуттук баалыктарын камтыган саманбап стилдеги мыкты ушул кийимдерди сатып алсаңыздар болот. Ошондой эле мына бүгүнкү биздин студиябыз тартылып аткан бул Эмерек Лувр салону. Аябай сонун эмеректерди ушул жактан да көрсөңүздөр болот. Жана албетте Додо пицца, адал пиццалар, адал тамак аштар. Мына ошол жактан дагы дайыма үй бүлөңүздөр менен мыкты даамданып, ушуну тамактансаңыздар болот. Буюрса Денис байкем экөөбүз баарыңыздарга чоң бир салам айтабыз. Албетте Толор бренди дагы адаттагыдай ушул ким келет деди элек, анан Данияр байкебиз келет дедик. Ушул Данияр байкебиздин өзүнүн размерине ылайык ушундай ки жанагы динибизде айтылгандай белек бергиле, ортоңордогу махаббат, сүйүү дагы да артсын дейт го. Мындай айтканда ошол хадисибизге ылайык бизден бир Толор брендинен дагы чоң бир хадия болсун. Иншалла кабыл алыңыз. Буюрса Кудай таалам баарыбыздан ыраазы болсун. Алла таалам аманчылык да кылсын буюрса. Мен дагы ушу Денис байкеге, Нурсултан мырзага терең ыраазычылык билдирип кетем. Заман подкасттын эмгек жамаатына абдан ыраазымын. Жана спонсорлорго, Толор брендке, Луврга, жана Додо пиццага да ушундай жакшылык иштерди колдоп атканына да аябай ыраазымын. Себеби пайгамбардын хадисинде айтылат, ким бир жакшылык ишке себепчи болсо, аны кылгандай эле эмне кылат? Соо алат дейт да. Аллах таалам алардын ишине дагы береке берсин. Рахмат силерге. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун.